Қазат Ахматов, Архат романы, 2 bölüm. Катманду. Жер шарындағы асманға ең жақын өлкөделген Непалдың борбору 8 майда қасиетті Будданың бұл дүйнөдөн кечкен күнін белгілеп жатқан болчу. Бүтүндөй Индо-Китай континенти бұл майрамын шаан шөкөтсүз, ыр бейсіз суз белгілөөгө тийиш. Дини зыяпаттар негізінен монастырлардын кулак мурунду кескен тынч, көңүл жарык, али муздак бөлмөлөрүндө. Самолет аэродромдун эң алыскы четине токтоп, жүргүнчүлөрдү ошол жактан автобустарга салып келишти дагы, аэропорттун дал эшигинин оозуна такап түшүрдү. Бардык жерде какар далуу, кара күрөң берет кийген солдаттар жүргүнчүлөрдү бура бастырбай түрүү коридорлор менен чубатып, бажы кабиналарына шыкап киргизүүдө. Адлет аркасына көтөргөн оор жам баштыгын улам копшоп коюп таштанын артында. Баланын учак менен биринчи рет жол жүрүшү, ошол үчүн ал учуунун бардык ыйманынын өзгөчө реактивдүү лайнерден жерден көтөрүлүп, анан кайра конгондогу добушун бүткөн бою менен кантип эсине тутуп калганын азыр жадымында кайталап келатты. Компьютердин экранында өзү канча жолу планета аралык корабльдерди учуруп, айдап, жылдыздарды аралады. Бирок ошонун баары биригип келип, учакка бир жолу чындап түшкөнчүлүк болбойт экен. Кулагымдын туңганы ачылбай атат, деди. Ал бажы астында кезекте зарыгып тургучакты. Ачылат, башыңды чалкалатып, терең дем алып тур. Туристтер көп экен, сени көбүз дагы ушуларга окшошпуз. Спорт костюм, кроссовка, рюкзак. Топуларыбыз башка, деди. Адлет өзүнүн башындагы ак кийизден жасалган жука топусун көрсөтүп күлүп. Ансыз да кезек күткөндөр экөөнүн топусуна кызыгып карап атышкан. Алардын баары эле кыязы европалыктар. Агылчындар, немецтер, бойлору тартайып, сөөк саактары каржайып, аялдары саал азыраак, эркектери көбүрөөк, көбүнесе кара көз айнек, анан шортучандар. Ушулардын баары Тибетке барабы, деди Адлет. Менимче Тибетке экөөбүз эле барабыз. Таштан чынында эле ошондой деп ойлогон. Анткени Тибет өткөндөгү Кытай баскынынан кийин 30 жыл камалып атып, арандан зорго эркиндик алган соң чек араларын катуу жапкан, туристтердин агымын кескин токтоткон деп түшүнчү. Анын үстүнө туристтер кумурскадай каптаган, тебелеп тепсеген кайсы гана өлкөнүн эмне касиети, эмне деген ыйык сырлары калмакчы. Тилекке каршы андай эмес экен. Таштан менен Адлет отурган Катманду Лхаса деген автобуска дал баягы чулук шым, кара көз айнекчендер топурап толуп алышты. Бир гана жакшы жери, алар өз топторуна бөлүнүп, гидтери бар экен. Анан көбүнчө англисче сүйлөшөт экен. Сүйлөгөндө дагы кенедей кысылып коюшпай, арылдашып, күлгөндө автобусту жаңырта шаракташат. Учакта тыптынч келишкен немелер азыр тим эле ээн талаага чыккандай. Ошондон улам Адлет аларды жактырбай, түгүл жүзүн терезеге бурган бойдон автобустун ичин карабай отурду. Сөздүн чыны Адлет өз өлкөсүндө эле анчалык аралап көрө элек кези. Ошон үчүн Тибеттин седептен бүткөнсүгөн ак мөңгүлө тоолору, кара шагыл коюлган адыр бөксөлөрү, анда-мында бир көрүнгөн жапыс дарактар, жолду бойлоп аккан жеңдей суу көзүнө алдан эмедей көрүнөт. Автобус бирде жоңго чыгып, бирде ойго түшүп, жүгүнүн оордугунан кадимкидей жан өрөп баратты. Балдар ойноп жүрөт, деди Адлет бир кезде терең ойго чөмүлүп отурган агасын жеңден тартып. Автобус кичинекей кыштакчанын жанынан өтүп бараткан экен. Өтө эле жупуну кийинген жылаң баш, жылаң айлак балдар асманга кагаз жылаан учуруп жүрүшөт. Али Тибетке жете элекпиз деп, агасы баланын кулагына шыбырады. Учакка отуруп жолдо ката Адлетке көп кызык нерселерди айтып, түшүндүрүп берем деген убадасын таштан агасы таптакыр унуткан.
Себеби мындан 3 эле саат мурун Бишкек аэропортунда болуп өткөн окуянын дагы мурун аэропорттун медпунктунун олпок отургучунда ыйлаган бойдон отуруп кала берген Жылдыздын кайгылуу элеси. Анын бүткүл эси дартын тузактап, бир чети кубанса, бир чети бушайман кылып келатты. Болгон иш жаңы эле никеге турган жары Жылдызга байланыштуу эле. Тибеттеги илимий командировкасынан Таштан кайтып келгиче никеге туруп алышканын эч кимге жарыя кылбай туралы деп чечишкен болчу. Ошондой болгон соң аэропортко барып, Адилетти узатканы барган ата-энесине деле азырынча көрүнбөй, Таштандын жолдошторун дүүлүктүрбөй кое туралы деп Жылдыз үйүндө кала берген. Ошол үйүнөн чыгып жаткандагы ый күлкү саралаш, ысык коштошуу деле жетишмек. Бирок ошого карабай Таштан жеңеси Айзада менен иниси Адилет үчөө аэропортко келишсе, үйүндө калган Жылдыз алардан мурда жетип, алдыларынан тосуп турат. Жылдыз эжей деп келинди эң болу Адилет көрө койду. Экинчи кабаттагы парапеттен эңкейип карап турган экен. Таштан көргөн көзүнө ишенбей, артымда калды деп элестетип келаткан Жылдыздын карааны алдында турса, кадимкидей нес, мен азыр деп, ал Адилет менен жеңеси экөөнү алдыга жибербейди дагы. Экинчи кабатка кетчү узун тепкич менен чуркап Жылдызына жетти. Караса никелүү жарынын жүзү жошолоп, жашка толгон. Экөө кучакташып көпкө турушту. Жылдыз өрөпкүп, такыр басылбайт. Таштан көпкө сооротtu. Кубанычтын, сүйүүнүн ый эмеспи деп, өзүнүн да мууну бошоп, ичи элжиреди. Өткөн кеткендер менен иштери болбой өбүшүп да жатышты. Акыры Таштанды убакыт эсине келтирди окшойт. Болду ыйлаба, токтот көз жашыңды деп, Жылдызды шаштыра баштады эле. Келин токтой албай өрөпкүп, жүрөгүн баса кыйналып чыкты. Аңкычакты жандарына Адилет чуркап келди. Регистрация бүтүп калды деди. Ал апасы айткан сөздү Таштан койгузуп. Таштанын шаштысы кетип, Жылдызды кучагынан чыгарса өңү купкуу, кой болбойт деп, ал аялын колтуктан ала жетелеп, медпунктты көздөй шашылды. Бир жагынан эжейин Адилет жөлөп алган. Карвалолдун бир таблеткасын ичкен соң, Жылдыз олпок отургучка келип муңайым отурду да. Кечигесиңер, тез жөнөгүлө деп, Таштан менен Адилетке күчтөп жылмайган болду. Бирок көз жашы дагы эле төгүлөт. Таштан тизелей калып, анын каректерине тигилди. Бул ый эмне деген ый? Жакшылык элеби? Же артында дагы бир шойкому бар ыйбы? Дегенсип шектенип да жиберди ичинде. Кой, жакшы баргыла деди Жылдыз алсыз үн менен. Жетер менен телефон чалам деди. Таштан башка эч сөз таба албай. Мына азыр Таштандын бүткүл эс акылын көптөн күткөн Тибет өлкөсү ээлебестен Жылдыздын жаңы эле үйлөнгөн жубайынын капыстан аэропортко келип, бир башкача өрөпкүп бейлаганы, ошондон мурду башы дордоюп шишип, ээн жерде жалгыз кала бергени бүтүндөй ээлеп алган. Көз жаш бирде жакшылыкка, бирде жамандыкка. Аңгычакты микрофон кыр-кыр этип, автобустун асты жагынан кайсы бир гид аялдын үнү жаңырды. Биз жер бетиндеги эң табышмактуу, жаратылыштын жана адамзаттын эң улуу сырларын катып жаткан, мындан 2000 жыл мурун Иудей Иисус келип олуялыктын, пайгамбарлыктын сабагын алган Шамбала өлкөсүнө карай жол тартып баратабыз. Өзүңөрдү сыймыктуубуз деп эсептесеңер болот. Анткени өткөн кылымдын ортосуна дейрен Тибетке бир дагы чет өлкөлүк туристтин буту басып кирчү эмес. Бүгүн болсо сиздерди адам рухунун эзелтен бери каттылып жаткан улуу ачылыштары, биздин доорго чейин белгисиз адамдар, сыйкыр күчтөр салып жана жашап кеткен монастырлар менен храмдар, жер астындагы шаарлар, ыйык көлдөр, касиеттүү дайралар күтүп жатат. Дүйнөнүн руханий борбору болгон Кайлас тоосуна чыгасыздар. Жер астындагы касиеттүү
Манасабар көлүнө 100 чайсыздар. Ал көлдү ыйык Будда өзү эм кылган. Кадимки эле биздин Манас атанын көлүбү, деди Адилет таштанга моюн созуп. Мен ошону изилдеп көрөйүн деп баратпаймынбы? Качан барабыз ал көлгө? Эртеңби? Кийинчерээк, адегенде окууга өтүш керек. Өтөсүңбү, жокпу? Кеп ошондо. Өтпөй калсамчы? Атаң анда апаңды соям дебедиби? Айта берет ал, кыйкырып эле коет. Кыйкырып эле койбойт. Сен өтүшүң керек, Адилет. Ансыз болбойт. Бир гана коркконум, сенин үйдөн алган билимиң бияка канчалык туура келет. Мага айткандарыңа караганда астрономия, астрология, биология, анан медицина негизги сабактар болот окшойт. Андан башка окууларын булар азыр сага айтышпайт. Кийин билесиң, кийин окуйсуң. Эгер сыноодон өтсөң. Сабактары биздикиндей эле турбайбы? Көп айырмасы бар. Мисалы, астрологияны окубайт да бизде. Медитация, левитация, көз ачыктык, улуялык, сыйкырчылык деген касиеттерге үйрөтөт. Ошонун баарынабы? Аны өздөрү тандайт. Кеп сенде, адик. Суроолоруна жооп бере алсаң эле болду. Кандай суроолор? Айтып койбойсуңбу? Билсем айтат элем го. Ар кандай суроолордун баарын бере беришет окшойт. 6 күн катар сынак бересиң, билдиңби? Ой дебе, чымыркан. Даярданыңыздар. Аздан кийин алыстан Кайлас тоосу көрүнөт. Сол тарапка караңыздар. Тигине. Алыскы седеп мөңгүлүү ыйык чоку. Бийиктиги 6714 метр. Кайлас Тибеттеги ыйык тоо. Шамбаланын асманга кетчү эшиги деп божомолдонот. Ааламдын 4 тарабына 4 кыры менен тупа-туура жайгашканда, андан 4 улуу дайра агып чыгат. Ал 4 дайра Индия, Кытай, Европа, Сибирди көздөй агылат. Кайлас тоосу табигат өзү жараткан пирамида, жана анын бетинде эбегейсиз зор крест бар. Тибеттин борбору Лхаса шаарынан Кайласка дейри машина менен 4 күндүк жол. Өлгүдөй алыс турбайбы? Таштан Адилеттин сөзүнө жооп бербестен баш ийкеп койду. Балдар ойноп жүрөт, деди. Бир аздан кийин Адилет кубанып. Таяк бут ойноп жүрүшөт. Узун экен таяктары. Карасаң байке, боеп алышат турбайбы? Бизде боебойт, Биякта боекту жошодон алышат. Карабайсыңбы? Жери бүт кызыл жошо менен сары чопо. Тиги топоздорду көрдүңбү? Ошол топоздорбу? Топозсуз буларда жашоо жок. Негизги малы ошол суук жер да. Кыргыздарга окшош дегенсиң, Кебетелерин карабайсыңбы? Монголоидтер. Булар Кытай антропотипине кирбейт. Өздөрүн бодул деп аташат. Булардын ичиндеги качы, таңгыт деген уруулары байыркы түрк диалектинде сүйлөшөт. Теңир, манас, көжө деген сыяктуу сөздөрү бар. Урматтуу саякатчылар, алдыңыздарда Тибеттин борбору Лхаса шаары деңиз деңгээлинен 3650 метр бийиктикте. Лхаса тоо этегинде, жуучу суусунун боюнда жайгашкан. Калкынын саны 82 000 адам. Автобустун ичиндегилердин бардыгы терезелерге жабылып, шаардын эң бийик төрүндөгү тоого кынай салынган Тибеттин Далай ламасы жашап иштеген Потала сепилин карап жатышты. Сепил өзүнчө эле асказоого окшойт. Хастагы негизги билим борборлорунун бири болгон Жахан храмынын өкүлү бир топко кечигип келбей атты. Таштан болсо өз атын англисче жазып, төшүнө илип алган. Адилет экөө автобустан түшкөн соң жан баштыгын жерге коюп, көпкө турушту. Автобекет бир топ эле кыжыгыйма туристтерди топтоо менен бөлүшүп алып, жай-жайларына алып кетип жатышты. Акырында отуруп эл суюлду да. Үстү жабык бекеттин алдында тибеттиктер жана аларга кебетеси окшош эки кыргыз гана калгансыды.
Иттери сапсаға екен деді. Әділет улам келіп, қолын тіктеген күшкі нан өзі бұрғытып. Суықта таштан қабатыр бола баштаған. Дал ушул тұшта таштан деген туыра жақтан үн шықты. Қарай салса шөлбіреген сарғыч чапанчан, жеңі жоқ чыптамалу, бетінің отында қара тағы бар жаш жігіт. Хом, мане падмехом. Тибетте саламдашу ордына айтыла тұрған сөз, өз тағдырың өз қолыңда дегенді білдіреді. Мына үшіндіп айтқан жаш манах біраз еңкейіп, андан кейін англисше сөйлеп кетті. Жүргілі уақытты кетірбейлі. Мен ансызда кечігіп келдім, ал үшін кечірім сұрайым. Жахан храмы Поталаның сол жағында көп алыс емес, апай төшті жайғашқан екен. Храмды тегірете салынған үсті жалпақ кішінекей. Там үйлер, дүкендер, камоктор, көчелер болса көбінесе таштан тізілген. Поталаны көздей кеткен ғана бір чоңырақ көче асфальттанған сияқтанады. Таштандарды қалдыраған ескі Volkswagen менен тосып алған сарғыш чапанчан жаш манақтың аты Нгаван Дэй болып шықты. Таштан екеуісі үйлеш баратышып күліп қалышты. Қырғызша сенің ысымың Нгаван 5-ші болады деді. Таштан аны иінден қысып. Же болғысы Нгаван Жума. Жума деген бізден календардың исламча 5-ші күннің аты да. Андан кейін таштан Әділетке бұрылды. Бұлар Жуманың қайсы күні туылса, ошол күн ысымына қошылады екен. Жахан храмының төбіндегі сырты ескіче, бирок ичи европалашқан мейманханада бір түнөгөнүн ертесі Әділетте ерчтіп, таштан оку храмына алып барды. Храмдың дарбазасы бек, электр коңгуроосу жоқ. Ал жерде дағы 2-3 бала тұрған екен. Қиясы бири моңгол же бурят өңдөнөт. Қалған екөө индусқа окшойт. Айтор дарбазаны ачайын деген жан жоқ. Таштан қолының сырты менен қайрадан қаққылады да күтіп тұрды. Аңгыча чуучун балдар Әділетти жат көз менен туурой қарашып, үсті башына кийген кийимине таңырқап жатышты. Бүгін ал қырғыздың ақ қалпағын, қара чий барқыт костюм шымын кийіп алған. Бутында болса Қытайдың ақ кетасы. Кейіптеріне қарағанда балдардың құрағы бірдей. Аңғычақты дарбаза ашылып, чымқи сары чапанчан. Ап-барық болған құрқы мойын манақ көрінді. Үлірейген бүтік көздерінде қубанышта, қайғыда жоқ. Келдің бе, кеттің бе да жоқ. Ал таштанды қарапта қойбой, түзеле өспірін балдарға өңілді. Әділеттің бүгін бірінші жолы келіп тұрғанын жаз демдебей білді оқшойд. Тегел үшеуіні ичкері кіргізіп алды дағы, аты жөнінде қаяқтан келгенін, дегеле емнеге келгенін дағы лам деп сұрабастан, Әділетке чалавучук англис тілінде мындай деп түшіндірді. Дарбазадан ары 40 қадам аттап барып, малда шұрып, лотос паромында храмды қарап, жерге отырғының. Екі жаққа алақсып же тұрып кетсең, анда храмға екінші жолы бойсың. Бұл кетпей күні түні отыр. Ойлаған ойларың бүт бияқа, емне үшін келдің. Ошол жөнінде ғана болуш керек. Қанша уақыт отырат деді. Таштан ичкери кирип бараткан манаха обдулуп. Сіздің ішіңіз болбасын деді ал. Таштанды қарабастан. Дарбазаны жаап алды. Әділет кечкедейре бұл кеткенден қорқып, храмды қарап, малда шұрып отырды. Чаң аралаш жейлерге улам келіп бетке ұрып кетеді. Адегенде сыңқиып түз отырған бели көгім тарта чыдамы кетіп, ылдыйлап бөгіп қалды. Қыр буысына құм, чаң толы баштаған ақ қалпағы улам қабағына түшет, көздер ачышат. Улам кештеген сайын ечі идилеп құрсақ ачат. Манақтардың сыноосу бүгін кечке бүтөтқо деген ой менен таштандағы балаға жолобой тамақ жөнүндө кеп тағылбай. Күні кечке өз іштерменен жүріп кечте келсе, Әділет баяғы ордында инесінің жанына барайын дейд, қорқот.
Адилет көз кыйыгы менен таштанды көрдү. Ыйлагыста келе түштү. Бирок чымырканды, үн каткан жок. Сынак мына азыр бүтөт менен отура берип түн кирди. Таштан болсо ал арада мейманканага барып тамактанып алып кайра келген. Бармактай жаш баланы ээн табагы отургузуп коюп, таптакыр унутканбы бу манактар? Бул эмне деген кыйноо? Ушундай да болобу? Же күн мурун эскертишпейт? Бала болсо сыз жерде отурат. Таштандын жаалы келип тыбырчылай баштады. Храмдын дарбазасын барып кагайын дейт. Бирок күндүзгү манактын мамилесине караганда булар Адилеттин өзү менен гана иши бардай. Эгер башка бирөө ортого киришсе, чатак чыкчудай окшойт. Кантсе да эми чыдайын деген ойдо ал обочодогу дубалга далдааланып тура берди. Асман бир кезде балбылдап жылдызга толуп чыкты. Тим эле колго түшө калчудай бадырайган жакын жарык жылдыздар. Аларга кошул ташыл болуп, храмдын зор имаратынын миңдеген терезелеринен электр жарыгы чачырады. Сөз чынынан бузулбайт. Мына азыр таштан көрүп турган түнкү керемет тигил манактардын жаш балага кылган мамилесине таптакыр кобушпой турду. Эч айыбы жок. Окуйм деп келген балага Кудай акы кылмышкерлердей эле мамиле. Таштан чыдай албай нары бери баса баштады. Адилеттин түнкү караган эле сербейип былк этпейт. Жанына бир тушалуу эшек секирип келип кетти. Андан мурда жүгүрүп бараткан жолгун ит жыттагылап өткөн. Кечки шамаалдагы оңдурган жок окшойт баланы. Бирок Адилеттин ошонун баарына былк этип койбогону таштанга шектүү боло баштады. Ал эми кадимкидей жини келип, храмдын темир дарбазасын отур чолуп карай баштады. Баланын акыбалын жок дегенде бир жолу билип коюшпайбы? А балким аруусу кармап, жүрөгү токтоп калгандыр. Антпесе кантип бир кың этип койбосун? Агасы антип эмне кылаарын билбей жатканда Адилет супсу эле, бирок былк эте албай отурган. Бүткөн бою, өзгөчө уюп калган тизелери, буттары зыңкыйып, аз эле денесин козгосо көзүнөн от чачырайт. Жолгунет келип жыттаганда ал боюн качырам деп барып, муундары сыздагандан улам онтоло бие таштады. Андан көрөкчү тынч отура берген кордугу жеңилирээктей. Түн ортосу болоюн деп калганда таштан боюн токтото албай кетип, дубалдан дабышсыз аттап түштү дагы. Адилеттин жанына жетип барды. Кандайсың, Адилет? Келатат, деди иниси ага жооп кылып, шыбырап. Таштан укпай калган экен. Көрсө, дарбаза ачылып эрбеңдеген бир караан келатыптыр. Таштан жылт коюп караңгыга өтүп кетти. Кебетеси биягы күндүзгө эле курку моюн манах. Мына бу тамакты ичкениң, уулум. Эртең менен идиштерди алып кетем. Түнкүсүн болсо ордуңан козголууга, уктоого улуксаат. Эртең менен кайрадан бүгүнкүдөй калыпта отурасың. Сен ойлобо, уулум, бул отурганыңды бекер эле кыйноо деп. Азыр сага ошондой сезилиши мүмкүн. Мунун маанисин кийин түшүнөсүң. Башка эчтеке айтпайм. Манах кетээр менен обор ачкан Адилет бир капталына жыгылды дагы, буттары сунулганча эле калай табактагы тамакты кашык менен жей баштады. Эмне деген тамак экени да көрүнбөйт. Айтур майга көөлөнгөн талканга окшоп жатты. Сампа деп манактын айтканын эстеп калган. Дагы бир карапада сүт коюлган коюу даамдуу чай бар экен. Эмне кылып атасың, деди. Караңгыда жанына келген агасы таштан таңыркап. Тамак жеп кетесиңби мени менен? Кетпейсиң. Ушул жерге жатып уктасаң болот, дейт. Тфөө. Адилеттин буга чейин жашап өткөн 11 жылдык өмүрүндөгү таң калыштуу бул түн кадыр түнбү же андай эмеспи? Азырынча белгисиз. Кадыр түн деген адамдын тагдыры, бактысы ачыла турган түн эмеспи? Алыскы кыргыз жеринен таалай издеп, окуу, билим издеп келген бир бармактай бала
Каарды Тибет тоолорунун миң коктусунун биринде жападан жалгыз ээген жерде түн күзөтүп жатты. Баланы сыздан аман алып кала турган нерселе бул жердин топурагы эле. Андан башка эч ылажы жок. Бийик тоолу Тибеттин кургак чопусунда ным жок. Топурагы жайрата какшып, куу жыгачтай какыйып калат экен. Ошентсе дагы бала күнү кечке отурган жеринен ит жатак издеп, саал чуңкурураак орун таап, жан башына кыңайды. Эрте жаздын ызгаары бети башын сайгылап, колдору үшүп дордойуп чыкты. Адилеттин көзү илинип кеткен эле, бирок ошол эле замат храмды ойготкон кернейлердин үнү бапылдап ийди. Чоочуп кетип көзүн ачса, таң атып калыптыр. Адилет кайда, эмнеге жатканын билбей саамга таңыркады. Андан соң шаша-буша туруп, дал кечээки поруму менен малдашырып храмга тигилди. Бул жерде таң кадим ала тоонукундай атат тура. Күн кылайып нурларын алыскы муз чокулардан бери чачыратып, аздан кийин 4 кабат жахан храмынын айнек терезелери көздү уялта өрттөнүп күйүп чыкты. Адилет храмдын ойгонгонуна таңыркайт. Ала дегенде уктап жаткан шаар сыяктуу мемиреп, андан соң терең дем чыгарып, улутунуп кыймылдай баштады. Анда мында кыбыр эткен кыймылдар, бир тигил, бир бул терезеден көрүнгөн манактардын чачы кырылган, соксойгон баштары бир маалда жыбыраган тириликтин белгисин берип келип, анан кадимки күндүзгү кымкуут башталып кетти. Адилет көз алдындагы көрүнүшкө алаксыйт, бирок ошого болбой, тизелери, муундары кайрадан сыздап, кайрадан денеси уюп, зыңкыят. Күн көтөрүлгөн кезде храмдын дарбазасы улам-улам ачылып, топ-тобу менен манактар кайдадыр жөө кетип жатышты. Аңгыча Адилет курдуу балдар кубалашып, түртүшүп, тебишип, бериде соксоюп жалгыз отурган чоочунга кум таш ыргытып, бейбаштанып, түшүнүксүз тилде сөгүп да кетип атышты. Экинчи күнү кеч негедир бат эле кирип келген сейт. Бат эле карарып асманда дал кечээкидей балбылдап жылдыздар толо. Бүгүн түшченде Адилет курсак ачканын аябай сезген. Башы айланып, эси угун абалга жетип, анан кайра тарткан. Азыр болсо, ошол абалга кайрадан келди. Таштан байкеси кечээкидей жанына келсе, көзүнөн жаш атып кетчүдөй. Андан же тамак сурайбы, же кетем, окубайм деп ордунан тура качабы. Айтор мындай курдук сыноого чыдаш мүмкүн болбой баратты. Адилет мындан ары эми чыдамсыздык менен байкесин гана күтө баштады. Манактардан да, храмдан да үмүт үзүлгөнсүдү. Алар кыргыз өлкөсүнөн бери темселеп келген жалгыз талапкерлерди унутуп эле коюшса керек. Кимге кимдин кереги бар бул турмушта? Каяка барсаң, баягы эле мамайдын көрү, кайдыгерлик. Түн ортолуп калган кезде дарбаза кыйч этип жай ачылды эле. Адилеттин нервтери дүрдей түштү капыстан. Көрсө мына бул маңдайындагы кочкул күрөң дарбазанын үнү дал баягы Бишкектеги 3 кудук аттуу көп кабат үйлөрдүн короосундагы эски дат баскан селкинчектин үнүнүн өзү турбайбы? Дал өзү? Түнкү караңгыда Адилеттин көздөрү алайып, кулактары тикчиип, жүрөгү лакылдап чыкты. Дагы бир жолу дарбазанын үнүн уккусу келет, бирок темир каалгалар кыймылсыз ачылган бойдон калган. Андан чыккан бир караан Адилетке жакындап келди. Оолум, түңүлбө, биз сени унуткан жокпуз. Көп балдар экинчи түнкү кечте сынакты көтөрө албай туруп кетишет. Азыр болсо кеч ооп, саат түнкү 11 болуп калды. Ошону эсиңен чыгарба, деди. Кечээки эле курку моюн манах бүгүн аябай ыраазы болгон жумшак үнү менен. Анан ал Адилетке кечээки кечте берген тамактын дал өзүн кайталап берди дагы кетип калды. Сынак канчага созулаарын айта албайм деп койду.
Ал кетип баратып, манақтың ақырқы сөздерін Адилет ұқпай да қалды ұқшайды, дару тамаққа кірішті. Егер сынақ қаншаға созыларын білбейм дегенді құлақ ұқса, бәлкім сампа кекіртегінен өтпей қалат біле. Айтур обыры опсыз açылған балаға бүгінгі талқан дүйнөдөгү эң таттуу даам болуп, үшүп тоңгон денесин ысытып кирди. Ал түнү таштан эмнегедир инисине жологон жок. Адилет болсо баягы кичинекей чуңкурчасында бүрүшүп уктап жатты. Түшүнө 3 кудуктун селкинчеги кирип, бала улам күйрөнгөн сайын андан кандайдыр бир созолонуп, муңайым чыккан табыш жаңырат. Селкинчек таң атканча кыйч-куйч этип тынбай үн салып, өспүрүмдүн аң сезимин аралап, андан ары чексиз ааламга, алыскы жылдыздарга өтүп кетип жаткансыды. 3-чү таңда Адилет кимдир бирөөлөрдүн кужулдаганынан улам ойгонду. Азга көзүн жууп жатты дагы, андан соң шашылып ордунан турду. Daarаткана курку моюн манах көрсөткөн жерде бел кырчоого дейир эле тизилген таш куроочу болчу. Ошого синдиректеп жетти дагы кайра келип, баягы порумун алып отура кетти. Көздөрүн ушалап алып, храмды өзгөчө, анын дарбазасын таңыркап карайт. Темир каалгалар асылып турчу, илмектер дат экен. Деле кайда болбосун, мындай учурда темирге сүрүлүп, кыйчылдап калат го. Бирок оппокшош добуш берген эки башка, бири селкинчек, бири дарбаза деги дүйнөдө болобу же жокпу, ким билет. Адилет андайды күткөн эмес, бирок мына ушул жерден капыстан өз кулагы менен укту. Храмдын дарбазасы бүгүн Адилеттин көзүнө бир башкача көрүнүп, бир чети алаксыткан эрмек айланды. Курку моюн манах айткан, башка эч нерсени ойлобой, храм жөнүндө, окууң жөнүндө, ыйык Будда жөнүндө гана ойлонуп отур деп. Ал сөздөр 3-чү күнү гана Адилеттин эсине түштү. Бирок храм жөнүндө да, Будда жөнүндө да көпкө такай ойлоно албай убара болууда. Анткени экөөнү тең өспүрүм али жакшы биле элек эле. Түштөн кийин ага кайдандыр учуп келген көзүнө таптааныш кадимки таранчылар эрмек боло баштады. Тобунан жанбай, бир учуп, бир конгон боз чымчыктар Адилетти таанып аткансып, чукул секирип, эч коркпой, атүгүл баланын көздөрүн кылчак карап, «Эмне отурасың? Кыргызстандан бияка эмне келдиң?» деген өңдү. «Окуганы келдим» деди Адилет. Андан кийин чымчыктар такыр эле үйүр алып, Адилет тамак жеген жердеги күкүм-сүкүмдөрдү терип жеп, анан рахмат айткан шекилде сырп коюп учуп кетишти. Чымчыктардын учуп кеткени Адилетке өтө оор тийди. Таштанбай кесемне жоголду. Бу дагы түшүнүксүз. Сынактын бүтөр маалы белгисиз болгондон кийин минтип көшөрүп отура берүүнүн кереги барбы? Албетте жок. Же балким манактар өзлөрү токтотуп коебу? Бу кыйноону балким Адилетти жараксыз деп тургузуп жиберишер. Атаганат ошентсе гана. Бирок жараксыз болуп калышты кайра бир ойлоп, Адилет коркуп кетти. Үйдө атасы саламат күтүп атат. Жараксыз болуп барса, анын күнү туулганы турат. Таштан экөөнү тең шылдыңдап, тепкиге алып, баш көтөртпөй бакырып, чочколоруна кошуп короого камап салмагы бар. Ал көзгө көрүнүп эле турган иш. Анан калса, бул экөөнүн өтпөй акчаны ада кылып, сандалып кайра барган үчүн саламат түз эле апасы Айзаданы басып жыгылат. Көк ала койдой сабап да салышыктымал. Бир сапар сабаганы Адилеттин эсинде. Ошондо бала эче жашта экенин өзү да билбейт. Айтур атасынын колундагы таякка жабышып, чыкпай апасына болушканы бар. Энең дурайын, керексиз. Тууган энең тиги болсо, сенден кантип адам чыксын деп атасы бакырган болчу Адилетке. Эмне үчүн аны керексиз деп тилдегенин бала түшүнгөн эмес. Азыр да түшүнбөйт. Бирок ошол сөз эсинде тыкыйып калыптыр. Күн батып,
күйгün киргенченде Адилет таптакыр кунарсыз ойлорго батып, түгүл бүгүн түнү өлүп каламбы деп шектене баштады. Мунун баарын таштан агасы билиш керек эле да. Балким ал деле Адилеттин өлөрүн билип тим койбоду, кылаар айласы жокпу? Антпесе бир мерте келет эле го, ай тур. Так ушу тушта дарбаза кайрадан кыйчылдай түштү. Адилет билип калган, бул беймарал кезде ачылбаш керек эле, эгер зарыл жумуш болбосо. Демек, манактардын бир иши чыккан балким. Адилеттин тагдыры. Уулум, бүгүнчө бошсуң. Эртең күн чыгаар менен дарбазага кел деди. Жанында эч табышсыз пайда болгон үн. Адилет сүйүнүп кетип, обдул деле мандаш урган буттар кыймылдабай, оңкусунан кетип, эки колу менен жер таянып калды. Мейманкананы эптеп таап келсе, таштан агасы жайма-жай китеп окуп, керебетте жатат. Адилет бөлмөгө кирди дагы өз керебетине бүкүлү жыгылды. Эч сөз айткысы жок. 3 күндөн берки көргөн эч кимге түшүнүксүз кордугуна. Андан да мурун агасан акыркы 2 түнү карабай таштап кеткен үчүн бүткүл ызасы чогулуп, мына эме бир келди бейим. Жаздыгын кучактап алып, солуктап үнсүз ыйлап жиберди. Ушундай болоорун агасы болжоп жаткан. Инисине айтар сөзү да даяр эле, бирок таштан көпкө дейре чыдап унчуккан жок. Бугу бир аз чыкпаса, Адилет айткан сөздү укпайт да, түшүнбөйт деле. Акыры бала солуктап атып тынды. Булар биринчи иретте сенин эркиңдин күчтүүлүгүн сынашты. Эрк Тибетте окуйм деп келген адамдын эң негизги сапаты экен. Ошон үчүн мени сага жолотушкан жок. Атайын келип эскертишти. Барбаганыма таарынба, андан көрө сени куттуктайм. Мындай көк мелдей экениңди мен да билген эмесмин. Таң калдым, деди таштан Адилеттин жанына отуруп, кежиге чачын уйпалап. Буюрса эртең мына бул жүдөгөн калың жалдан кутуласың. Эмнеге? Деди Адилет көпкө үнсүз жаткандан кийин жаздыктан башын көтөргөн бойдон. Менимче ишиң оңунда, иним. Жанараак келип, аты жөнүңдү, жердин кайсы точкасында туулганыңды, туулган жылыңды, айыңды, күнүңдү, саатыңды жазып кетишти. Баарын тактай келгеним жакшы болуптур. Эртең чачыңды алат, сага башка ат коет. Мындан ары Адилет болбойсуң. Койчу байке деп. Адилет шишиген көздөрү менен жаздыктан башын көтөрүп таштанды карады. Эртеси таң эртеде Далай Ламанын резиденциясы делген Тибеттин эң негизги монастыры Патала жактан зыркырап, ызгаар уруп калган экен. Тикелей баскан кишинин көзүнөн жаш агызып, бетинин отун тызылдатат. Кечээ мурдагы күнү мындай шамал болгонду өлмөк экемин, деди Адилет өзүнүн жахан храмын көздөй бурулуп өргө чыга жөнөгөндө. Ал дарбазага жакындап калган кезде таңкы табынууга чакырган кермейлердин үнү шамал менен кошо үзүк созук зуңулдады. Адилет билип калган, азыр бир паста храмдын ичи кымкуут болуп, эл табынуучу залдарды көздөй жөнөшөт. Мындай беймаалда ага дарбазача турган бирөө чыгаары күмөн. Демек көпкө күтүүгө туура келет. Адилет темир каалганы кичинекей таш менен тыкылдатып коюп, оңтойсузданып турду. Бирок бул сапар Адилеттин жолу болду окшойт. Дарбаза тез эле шарт ачылып, баягы тааныш үнү кый четти дагы. Автобекетте буларды тосуп чыккан Нгаван Дей чыга келди. Кыргыз тууган, келиңиз, деди. Ал өтө урмат менен. Сиз жөнүндө жакшы сөз болду. Бүгүн сиз өтө атактуу, билимдүү ламага, профессорго барып сынак бересиз. Кайсыл сабактан берем? Ал сиз менен жөн гана аңгемелешет. Ар кандай темада. Адилет бат-бат баскан Дейди ээрчип баратып, храмдын куруусунун ичин бир сыйра көрүшкө үлгүрүп, бирок негизги көңүлү храмга кире бериштеги
узун таш дубалдардын үстүндө орнотулган кызыл-тазыл чимириктерге бөлүндү. Чимириктер жыгач чүйчөк поорумунда жасалып, ичинде май чырактар күйүп, биликтери үлпүлдөйт. Табынууга бараткан адамдар катар тизилген ондогон чимириктерди сөөмөй менен тегеретип кетип жатышты. Алардан чыккан назик добуштар бири-бирине коюлушуп отуруп, кандайдыр бир моокум козгой турган музыкалык күүгө айланып, храмдын дал кире беришин жаңыртып турду. Мына бул бөлмөгө кириңиз, деди. Дей Адилетти бир топ коридорлорду аралатып отуруп алып келген соң. Чачы таза кырылган, тегерек бет, кең таноолу, көздөрү бакыракай, кырмызы чапанчан лама жапы столдун астына буттарын сунуп отурган экен. Мени туурап, лама Цуга салам бер, деди да. Дей тизилей калып 3 жолу жүгүндү. Бүткөн бою билинер билинбес калтырак баскан Адилет аны туурады. Келиңиз Адилет уулум, деди лама Цу ордунан умтулуп. Адилет сүрдө барып, ламанын маңдайындагы калың жаздыкка бир жамбашын аяр койду. Малдаш уруп түз отуруңуз. Кыргыз уулум, окууга эркиңиз жетет көрүнөт. Туулган жылыңыз, аты жөнүңүздү астра календарь боюнча эсептесек, 3-чү көзүңүздүн ачылышына мүмкүнчүлүк бар сыяктуу. Мындай касиет Сириус жылдызынын багымында туулган миллиондордун биринде гана болушу мүмкүн. Албетте, эгер сиз аракет кылсаңыз. Лама жооп күткөнсүп, Адилетти сынай карап жылмайды. Адилет эч нерсе түшүнбөгөндүктөн ийинен куушуруп жылмайды. Ошого карабастан бул эки адамдын бирине бири жылдызы түшүп турду. Сиз ислам динин туткан адамсызбы? Мечитиңерге намазга барасызбы? Жок. Үйүңүздө намаз окуйсузбу? Биздин үйдө эч ким намаз окубайт. Билем. Лама Цу ажырлана күлүп жиберди. Жашыңызга караганда сиз коммунисттик динди дагы тутпай калдыңыз окшойт. Андай болсо эң жакшы. Сиз менен иштеш жеңил жана өзүңүз үчүн пайдалуу болот. Бирок бизде окуу татаал, кыйынчылык өтө көп. 1000 бала келсе бирөө эле аягына чейин чыдай алат, калгандары жөнөкөй гана тигил табын чимириктерди айланткан кызматчы болуп кала берет. Алардын көбүн акырында храмдан зордоп кетиришке мажбур болобуз. Бул сөздөрүңүздү түшүнүп жатам дегенсип, Адилет башын ийкегилеп отурду. Эгер бардыгына туруштук бере алсаңыз, эң негизгиси биз берген сабактарды окуп түшүнө алсаңыз, билимиңизди тереңдете берип, акыры көз ачыктыкка, келечекте айткан олуялыкка, жылдыздар дүйнөсүнө саякатка чыгууну левитациялык касиетке багыт беребиз. Аларды андан ары өздөштүрүш сиздин акылга жана темирдей бекем эркке жараша болот, уулум Адилет. Адамдардын арасынан улуу генийлер, таң каларлык зор таланттар чыга берет. Ал үчүн анын жолун ачыш гана керек. Мен Архаттын окуусун окугум келет, деди Адилет лама Цудан баштагыдай сүрдөбөй. Дал өзүн айттыңыз, уулум, көз ачылган ар бир лама Архат даражасына татыктуу боло алат. Лама Цу куш жаздыгына оңдонуп отурду дагы оңойда, татаал да суроолорун аралаштырып, кезеги менен Адилетке берип коюп, жообун кызыгып угуп отура берип, акыры ошол күнү биротоло тамам кылды. Эң аягында ал мындай деди: Адилет уулум, ааламдагы гравитациялык коридорлор жөнүндөгү ойлорго берилип алыпсыз. Буга аябай кубандым. Сиз бизге чейин эле Сириус агымында төрөлгөн касиетиңиз бекер эмес экенин далилдей баштапсыз. Жолуңуз ачылсын, кийин аябай күлөсүз. Адамдар азыр ушу тапта космосту техника менен багынтабыз деп жаш бала оюнчук жасагандай иш кылууда. Ачынында гравитациялык коридорлор даяр. Эч кандай спутниксиз эле канчалаган адамдар асманга көтөрүлүп кетип жатышат. Бул жөнүндө дүйнөлүк басма сөз такай жазып жатпайбы? Кеп ошол кайыптык касиетке ээ болушта издегениңизди биздин храмдын билиминен сөзсүз табасыз. Экинчи балалык кыялыңызды мындай деп айткым келет. Клон өзү мурда табияттын өзүндө бар нерсе.
Анын аты реинкарнация. Бул жөнүндө да биздин храмдан толук билим аласыз. Ал эми адам жашаган жер үстүндө адилеттик издөө биздин лама дининин эң негизги чакырыгы. Бул жагынан сиз бизге абдан туура келгенсиз. Жолуңуз ачылсын. Атыңызды ким койгон? Адилет дароо жооп бере албай такалып калды. Атымды ата-энем койгон? Бирок аты кандай шартта коюлгандыгын айтсамбы же айтпасамбы деп бала арсарсый түштү. Лама Цу болсо Адилеттин аты эмне үчүн мындай коюлганын билип турган сейт. Ошон үчүн көздөрү күлмөңдөп, бала өз айтсын деп күтүп турду. Акыры Адилет чыдаган жок, өзүнүн жашыруун жана ичине каткан ачуу чындыгын айтып жиберди. Мени ата-энем керексиз, артык баш туулгансың деп урушат. Эң туура, ата-энеңиз болгонун айткан. Сиз ал жакта керексиз адамсыз. Сиз биздин жерде туулуш керек болчусуз. Реинкарнацияда мындай жаңылыштык боло берет. Эски дат баскан селкинчектин үнү мени дайыма чакырчу деген сөзүңүздүн өзү бизде калагия, шамбаланын үнү аба менен жер шарына таралып турат. Мына ошол калагия деп аталат. Ал чакырык аба менен тарайт, же болбосо телепатия жолу менен жиберилет. Ал деген шамбаланын үнү, же болбосо чакырыгы. Кыскасы уулум, сиздин бардык маалыматтарыңыз туура чыкты. Сиз улуу мистериянын, ааламдын, дүйнөнүн ачыл элек улуу сырларынын өзү жараткан адамысыз. Сиз анын туура жолуна келдиңиз. Бир аз гана кечирээк келдиңиз. 7 жаш эң туура болмок. Бизде 11 жаш чоң адам деп эсептелет. Бул жаштагы адам менен сиз деп сүйлөшөбүз. Бирок бардыгына үлгүрөсүз деп ишенем. Ал үчүн күнү түнү дебей билим аласыз. Лама Цу баланы ушунчалык илжиреп карады. Эгер мага ишенсеңиз, мен өзүм сизге насаатчы болоюн. Сөзсүз ишенем деген сөздү Адилет шаша сүйлөдү. Анткени Лама Цунун күмүш сындуу жаркыраган мээрин бала биринчи эле жолукканда көргөн жана дайыма көрүп туруучу. Аны чанда гана бир адамдан байкачу жылдыз эжеи, анан мына Тибеттеги жаңы таанышкан картаң лама, атүгүл байкеси таштандын мээри көңүрт. Анда эмесе шамбаланын паролун сизге айтып коеюн, Адилет уулум. Сергек акыл, жалын жүрөк, темирдей эрк. Мына ушул 3 касиет сизде барбы деп сиз менен бир күн кечке сүйлөштүм. Өкүнгөн жокмун уулум. Ушуларды айткандан кийин Лама Цу кандайдыр бир өзгөчө сыр сурачудай Адилетке күлмөңдөдү. Кыздарга ашык боло элек белеңиз, Адилет уулум. Адилет капыстан колго түшкөндөй кызарып кетти. Же калп айта албай, же чынын айта албайт. Эгер чынын айтса, Изабель лицейинде 1 жыл бир партада отуруп чогуу окуган Шуул аттуу кызды айтыш керек эле. Анткени ал кыздын карагаттай мөлтүрөгөн ойнок көздөрү Адилеттин басса турса эсинен кетпей кыйнап жүргөн болчу. Анысын эч бир жанга айткан эмес, айта да албайт эле. Атүгүл таштан досуна лам деген эмес. Шуула бардык убакта тартынбай эле Адилетке болушуп, атүгүл кыздар менен айтыша кетип турчу. Бир сапар ал Адилетти шылдыңдап жаткан кызды жыга түртүп да жиберген. Окуя спорт залынын ичинде болду эле. Жыгылган кыз ыйлап мугалимге барып даттанган. Мугалим ошол күнү Шуулага тартиби үчүн 2 деген баа койгон. Адилет бул окуяга катуу кайгырып, көп күндөр Шууланын көзүн карай албай күнөөлүү болуп жүрдү. Ошондон баштап ал экөөнүн ортосунда балалык сүйүү башталган болуш керек. Себеби Шуула эми Адилетке баягыдай ачыктан ачык кыздар менен айтышып болушпай, кандайдыр уулактап, алыстан тымызын тиктеп, Адилет карай калса көзүн ала качат. Бир нече күн Адилет дагы кызга жолобой алыстап калды. Ошого карабастан классындагылар экөөнү кыз күйөө деген шылдың ат коюшту. Доскага, дубалдарга жазышты. Экөөнүн ортосун алыстатууга кыздар бар болгон аракеттерин бүт жасашты.
акыры экөөнү эки башка партага отургузуп тынышты. Ошентип кыздар көктөн тилеген максатына жеткендей болгон. Бирок канча кылса дагы адамдагы бул жаа бергис табыгый азуу сезим өз ишин кылбай коебу? Акыр жүрүп окуу жылы аяктаганда бүт классы менен эстелик сүрөткө түшүп атканда Адилет бар кайратын жыйнап туруп Шуулага түз басып партадагы кыздардын көзүнчө эле 3 тал күлдесте сунду. Шуула бир аз таң кала түшүп, андан соң башын бийик көтөрдү дагы күлдестени алып туруп четке басып кетти. Эки бети от болуп күйгөнүн жашырышка аракет кылды. Ошонун айынан сүрөткө тизилгенде экөө таптакыр эки башка туруп калышкан болчу. Адилет эң арткы катардагы сол четинде, Шуула болсо биринчи катардын оң четинде. Ушул тагдырына Адилет ичинен сызып жүрчү. Өзүнчө сүрөткө түшүүгө ал Шууланы чакыра алган эмес. Сүрдөдү, бирок акыры башка айла тапкан болчу. Сүрөттөгү өзү менен Шууланын элесин ультрафиолет нурга кармап, бир аз кызгылтым кылып алган. Ал сүрөттү ким караса дагы Адилеттин сыр сандыгы дароо эле ачылып калмак. Тибетке жөнөгүчү Адилет кызга телефон чала албай көп күндөр кыйналды. Уйкусуз түндөрдү өткөрдү. Акыры тобокел кыла турган мүнөт да келет экен. Кыздын чөнтөк телефонуна чалды. Алло, Шуула, мен Тибетке кетип атам, деди Адилет. Тибеткеби? Анда жакшы барып кел. Ошону менен сөздөрү дароо түгөнүп, экөө тең арманда калышты. Же Адилет бир сөз тапсачы, же Шуула демейдеги ачык айрым шартылдаган кыз бир сөз сурасачы, бул өкүнүч экөөнүн тең жүрөгүнө так болуп, өмүр бою сыздатып жүрө турган окшоду. Биз балдарды храмга 7 жашынан өтө электеле алабыз. Анын себеби ушул ашыктык сезими. Байкашымда сиз ал сезимге дуушар болгон көрүнөсүз. Көздөрүңүз калп айткан жок. Албетте 11 жаш деген 11 жаш. Ошондуктан айтып коюшум керек. Адилет уулум, эгер сиз өмүрүңүздү арка токусуна биротоло арнасаңыз, анда катардагы жөнөкөй адам болуп кала албайсыз. Биз илимдин бийик чокусуна жете албаган жөнөкөй монахтарга гана үйлөнүүгө жол беребиз. Алар бизде кызыл топучандар деп аталат. Болгондо да алар храмдан кеткенден кийин гана ал ишке бара алышат. Анткени лама окуусу аялга муктаж болуп, үй бүлөлүк турмуштун алкагында чектелген жашоодон алдаганча жоопту. Эгер ошону түшүнсөңүз, ошого эркиңиз жетсе гана биздин окууга кириңиз. Сиз өмүрүңүздү чамдаган адамдар жете ала турчу улуу нерсеге арнайсыз. Аны мен азыр сизге айтып түшүндүрө албайм. Эмесе бүгүн барып жакшы ойлонуңуз. Лама Цу айнек столдун үстүндөгү күмүш коңгуроону жумшак дирилдетип койду эле. Ошо замат кызматчы Дэй босогодо даяр болду. Эге, сынактын ууру кече бүттү десем, көрсө балээнин баары биякта турбайбы, деди. Таштан иниси айтып берген узун икаяны угуп болуп. Эмне кылабыз эми? Сөздүн кыскасы, сен биз көнгөн, биз билген жашоодон толук баш тартышың керек турбайбы? Буйрбасын, мындай болорун билген эмесмин. Атенең эмне дейт муну укса? Кайра кетелеби? Адилет байкесин арс-арсып карады. Билбейм, атенеме кеңешейин деп айткан жоксуңбу? Эч нерсе эсиме келген жок. Бекер кылыпсың, балким эртең барып айтасыңбы? Мен барсам, эч кимсе сүйлөшпөйт тура. Кечээ гана Дэй бир келди, сенин маалыматыңды сурап. Ошондо айткан, балаңар окууга өтсө чачын алдырып, атын өзгөртөт деп. Ага чыдаса болот го деп ойлогом. Көрсө кеп башкада турбайбы? Балким ал эртең да келер дейм. Ошондо сурап көрбөйлүбү Дэйден? Эмне деп? Атенесине кеңешели, мындай маселени бала өзү чече албайт деп. Макул, анда дагы бир нерсе. Адилет, сенин арууң бар да,
ошону сөзсүз айтышыбыз керек, билесиңби? Макул, уйкум келип атат байке. Таштан өз кагаздары менен алек болуп, түн оодара көпкө отурду. Чарчаган кезде бөлмөнүн бурчундагы экранды барып караса, сыналык эмес болгону монитор экен. Жанында бир нече видео кассета жатат. Бир экөөнү иркеп коюп көрдү эле. Экранда жалаң Будда монастырлары, андагы чачы кырылган миңдеген соку баш монахтар, табынуу жүрүп жаткан учурлар сыяктуу көрүнүштөр. Таштанга булардын баары кызык эле, бирок азыр аны көргүсү келген жок. Ал көнүмүш болгон Бишкектин көп каналдуу сыналгысын курулай издеп жатканына кайыл болду да жата кетти. Бир кезде түн ортосу небак угон тушта Адилет тишин кычыратып козголуп, онтолуп, ооруксуп, аябай түйшөлдү. Аруусу кармап жатат, жада калса түшүндө, деди. Таштан жанына келип отуруп, бул байкуш баланын тагдыры эмне болот? Таштандын азыр аңдыганы баланын жаак тили. Эгер катуу түйшөлсө, оозун эптеп ачып туруп, жуурканын четин тиштете коюш керек. Бирок Адилет бир пастан кийин тынчып, уктап калды. Кыязы түш көрүп жатса керек. 11 жашка араң келген багал чагы толо элек. Жаш баланын ушуга чейинки ачуу тагдырын, андан да эгер Тибетте жалгыз кала турган болсо, мындан аркы сүрө турган кунарсыз өмүрүн көз алдына элестетип, сарууланган таштан таң атканча кирпик какпай жатып, эмеле жаңы көз илинип кеткен болчу. Эшик тыкылдайт, дагы тыкылдайт. Ойгонгон эч ким жок. Ошондон дагы жарым саат өткөн кезде эшик кайрадан тыкылдайт. Ал кезде Адилет ойгонуп калган эле. Кадырлуу Лама Цу өзү келсе, эшигиңерди ачпай койдуңар. Мынчалык катуу уйкуга берилген себебин билип келдим. Лама Цу силерге мени жиберди. Эгерде Адилет бала Тибетке окууну каалабаса да, баары бир келип жолугуп кетсин, деди. Муну айтып турган монах Дейдин негедир көңүлү суздай көрүндү. Адилетти кандайдыр өкүнгөнсүп карады. Азыр барам, деди Адилет кийине баштап. Жарым саатка жетпей бала Лама Цунун иш бөлмөсүндө отурду. Лама Цу кадимки кечээки кейпинде экен. Мүнөзү жайдары, көңүлү ачык. Ким болбосун өзүнүн келечек жолун тандаганда эч кимге көз каранды болбош керек, деди. Лама Цу күлмүңдөгөн калыбын жазбай туруп. Мен окуйм, деди. Адилет Цу жаңсаган жаздыкка отурбастан тикелей туруп, каргылдана. Эгер сиз Тибет окуусуна макул болуп, туура жолду тандап алган болсоңуз, анда 40 жыл аралыгында өткөн өмүрүңүз келечекте акталат. Кокус туура жолду тандай албай калсаңыз, байлыкка, бийликке марыйсыз. Ага жетишке сизде толо акыл да, күч да бар. Өмүрүңүз күнүмдүк жыргалда чардап өтөт. Бир гана кейиштүүсү бардык руханий касиеттен ажырайсыз. Окуйм, башка туура жолду кантип тандап алам? Ал келечектин иши. Азыр болсо кааласаңыз окууга кирише аласыз. Калганын сизге кызматкер Дей айтып берет. Ом мани падмехум. Өз тагдырың өз колуңда. Лама Цу күмүш коңгуроосун диңилдетти дагы. Адилетке өзгөчө сүйкүм менен баш ийкегиледи. Лхасанын базары автобекеттен алыс эмес. Жахан храмынан солду карай басканда жарым сааттык аралык. Таштан менен Адилетти Дей ээрчитип баратты. Жөн баскан үчөөнү эңкейиште топоз же пони минген монахтар кууп өтүүдө. Ат менен эшек мингендер дагы базарды көздөй шашылат. Анча алыс эмес. Капталдагы автожолдо болсо ар түрлүү маркадагы жеңил автомашиналар, өзгөчө джиптер зуулдайт. Бардык жерде кайда баспагын, кайда карабагын Тибет коому бай жана кедейге бөлүнгөнү таптаана көрүнүп турат. Ошентип бөлүнүп турса дагы
башка дүйнөдөн артыкчылыгы бул жерде жарды манактарга, кары картаңдарга, жаш балдарга бардыгы тең, өзгөчө оокаттуу, алды күчтүүлөр эң ырайымдуу, боорукер мамиле жасашат. Кайыр садака суроо бул өлкөдө таптакыр уят эмес. Ошон үчүн базарга жөнөгөн адам үйүнөн канча пул чыкса, жарымын кол сунуп тургандарга берүүгө даяр. Уят деп бул жерде башка нерсе. Маселен, алдуу күчтүү, алты саны аман туруп, кайыр суроо өтө уят болуп эсептелет. Лхасада болсо, ар бир кайырчы ким экендигин дээрлик бардыгы билишет, өңдөрүнөн таанышат жана аларды бечара катары урматташат. Мурда алдагы сеникиндей кроссовка кийүүгө уруксаат жок болчу. Азыр кийсе болот, ошон үчүн бут кийим албайбыз. Акчаң үнөм болот. Бирок топоздун жумшак терисинен жасалган эки көлөч алууга туура келет деп, Дей колундагы тизмени кармап алып Адилетке сүйлөп келатты. Көлөштү табынууга барганда кийесиң. Байпактан көп алыш керек. Ар күнү алмаштырып турасың. Деги канча буюм алат экенбиз деп, таштан Дейдин колундагы кагазды карап өңүлдү. Бирок түшүнгөн жок. Демек, эмне, канча буюм алаарды Дей гана билет. Базар деген базар дүйнөнүн кай бурчунда барбагын, Индиянын түрлүү түркүн коробкадагы чайлары, кездемелери, калган буюм теримдин дээрлик бардыгы Кытайдыкы. Болгондо дагы Кыргызстандагыдай эмес, алда канча кооз, сапаттуу. Дей артка кылчайып тигил экөөнү карап коет да, улам бир соода катарына өтүп токтойт. Эл көп, кыжыгыйма. Ошолордун ар бир үчүнчүсү европалык же америкалык туристтер. Бойлору узун, аркасындагы жамбаштыктары калдайып чоң болгондуктан элдин катарына сыйбай түртүшүп, жөөлөшүп, өздөрүнө да оңтойсуз башкалардын дагы жинин келтиришүүдө. Дин кармап, ыйман тутуп, узун көйнөк, манах чапан кийип, денесин жылаңач көрсөтпөй сыпаа жүргөн эл ичинде кыска шымчан, буттарынын жүнү сапсайган, аялдары жуун санына дейре жылаңач, көкүрөгү салаңдап ачык жүргөн чет өлкөлүктөр мына ушул Тибет көчөлөрүндө өздөрүн кандай сезери белгисиз, анысын эч кимге өзлөрү Кудайга айтышпайт. Дейдин дегеле таанышы көп экен, улам бири менен учурашат, улам жоголуп кетип кайра көрүнөт. Акыры жүрүп тизмедегинин баарын алып бүтүштү. Ошолордун ичинен Адилетке өзгөчө жакканы 108 таштуу теспеле. 108 тибеттиктер үчүн ыйык сан. Анын эмне үчүн ыйык экенин касиеттүү кайластуусуна баргандар гана билип түшүнө алат. Азыр болсо ар бир окуучунун колунда күмүш жипке тизилген каухар таштуу теспе ар дайым даяр жүрүшү парыз. Ак таар чүпүрөктөн тигилген бели бүйүрү узун көйнөктөн 3 жуп, бир тери көйнөк, чай коюп ичкенге карапа, сырдалган жыга чаяк, целлофан пакеттен бир нече жана күнүмдүк тириликке деп бычак, кашык, айры сатып алгандан кийин Дей чекесиндеги терин сүртүп, мына эме кайтсак болот деди. Тетиги катарды күрөгө сыккан тет таштан алысыраактагы 2 кабат имараттын кырында илинип турган реклам панону көрсөттү. Анда жолборс Илбирстин сүрөттөрү турган. Дей саатына дегенде өзү карап, анан таштанга билеген сунду. Убакыт калган жок, биз азыр өргө басабыз. 40 мүнөт керек жеткиче. Таштан Адилетти карады. Бала болсо жан жакада тамак талашып, ыркыраша кетип аткан иттерди карап турган. Андан арыраакта ээр токулуу топоздор, аттар, эшектер. Эң кызыгы ошондой эле ээр токулуу топоздор, понилер болгондо дагы жүгөндөрүнө асемделип күмүштөн, жезден чөгөрүлгөн. Бишкектегидей эле бир же 2 дөңгөлөктү кол араба түрткөн өспүрүмдөр, бирок анча көп эмес. Адилеттин дагы бир байкаганы гүлдөр эле. Базардын ар кайсы бурчунда жайнаган кооз гүлдөр эң көп сатылат экен, көздүн жоосун алат. Кечкурун Таштан менен Адилет мейманканага келишип, керебеттерине сулуп жыгылышты.
Кечке инисинин жанында жүрүп, бирок сурай албай калган Таштанда бир суроо бар эле. Адилет, деди ал акырын аяр сүйлөп. Бул жактан окуштун шарты таптакыр башка экен. Кечээ ал жөнүндө сүйлөштүк эле. Анан кантип дароо макул болдуң? Өзүң эле жалгыз чечип коесуңбу? Ата-энең эмне дейт? Адилет бир топко үнсүз жатты дагы анан күлүп жиберди. Мен атам менен макулдаштым. Кантип? Айтайынбы? Айт деп сурап атам да. Мен агаңмын го, же мени ага кылгың келбей калдыбы? Түндө түшүмдө атамды көрдүм. Ал кырмызы чапан кийип, манактардын ичинде отуруптур. Кадимкидей кечки табынууда, Лотос форумунда отурат. Дал ушул жахан храмында. Мен табынууга биринчи жолу барыпмын. Атам мага карап көзүн кысат. Бери жаныма кел дегенсип. Барайын десем, бир манах менин жолумду тосуп кое бербейт. Бул бала али бизде окуй элек дейт. Анда атам ордунан туруп келди дагы, колуман жетелеп барып, жанына отургузуп алды. Окуй элек болсо, окуйт да, деди. Ал жолумду тоскон манахка акырайып. Ойгонуп кетсем түшүм экен, бирок баары тең кадим өңүмдөгүдөй болду. Атам улук заат берди окшойт. Таштан инисинин айтканын таңыркап укту. Бирок эмне жооп айтарын билбей, керебетинде жата берди бир топко. Иши кылып Бишкекке кайра баргысы жок, деди ичинен. Анда эле мейли. Мен атаңа сенин түшүңдү айта барсам болобу? Адилеттен жооп болгон жок, бала уктап кеткен. Жахан храмы сербейип, алдына келген кыргыз баласын бүгүн башкача карап тургандай. Келдиңби уулум, биротоло башыңды байладыңбы? Өмүр айлампасынын эң ылдыйкы тепкичине бут коюп, анын бийик чокусуна дейре чыгууга ниетиңди биротоло бердиңби уулум? Адилет деген сейт. Адилет дагы бүгүн башка бала эле. Кийген кийим эле эмес, анын бүгүн дээрлик ич дүйнөсү өзгөрүлүп, бала өзүн учу кыйырсыз чоң деңиздин жээгине келип тургандай сүрдөдү. Храмдын короосун ал мурда кирип баратканда үстүртөн эле көз жүгүртүп өтүп кетчү. Бүгүн болсо ар бир көрүнүшүнө көз токтотуп, таңыркап карап жатты. Баарынан бараандусу кире бериштеги субурган эле. Бул бийик монумент лама ишенименин анын негизги формуласы болгон өмүр айлампасынын символу болчу. Адилет албетте азырынча субургандын тышкы көрүнүшүнө гана кызыгып өттү. Бир караганда эстелик адамдын толкун элестетет. Храмга дейре бүгүн Адилетти Таштан узатып келген. Анткени бул күн инисинин сырткы дүйнөдөгү, мындайча айтканда акыркы күн эле. Баланын калган өмүрү дээрлик храмдын ичинде өтмөк. Ал биякта канча жыл окуп, ким болуп, качан кайра элине кайтат? Мунун баарына Таштан эч кимден так жооп ала алган жок. Алышка дагы мүмкүн эмес экен. Адилет, мен бүгүн түштө телефондон Бишкек менен сүйлөшөм. Ата-энеңе эмне айтайын? Салам. Жылдыз менен да сүйлөшөм, деди. Таштан алдыдагы кубанычын балага жарыя кылгысы келип. Жылдыз эжеге да салам. Адилет Таштандын көзүнө орто жашап калган адам сыяктуу көрүнүп кетти. Адилет бүгүн биринчи жолу байкады. Храмдын сырты төрт бурч сыяктуу көрүнгөнү менен ички коридорлору көбүнчө айланма, жарым айланма экен. Ошолордун бири менен Дей аны ээрчитип отуруп, чакан бөлмөгө алып келди. Нетук, бул балага бүгүн жаңы ат берилет. Ошон үчүн бир тал чачын калтырбай ал. Чаштарач бош отурган экен. Дароо тура келди дагы Адилетти төбө чаштан тутамдады. Кандай сонун чач экен? Муну кескенде колум бир кубанат дейсиң? Отур кулунум, көзүңдү чылк жум. Нетук тилин сунуп алып, чоң кара кайчы менен кой кырккансып ишке киришти. Кайчысы могок экен. Улам чачын жулган сайын Адилет онтоло бейип башын качырат. Сага жакпай атамбы кулунум? Аз калды го? Көрсө эч кандай аз калбаптыр. Бир сыйра оор топондоп кыркып алган соң Нетук баланын башына ысык суудан жаба койду эле. Адилет
чаңырып ие жаздады. Мен саға еш жамандық қылғаным жоқ, құлыным. Қайдан келгенсің өзің? Әділет башын иініне қатып жауап берген жоқ. Қайдан келдің дейін? Неттук баланы құлақтан алды. Қырғызстандан? Ай! Ошондой десең, бізде мындай чимкирик бала жоқ эле дейм да. Бирок Кыргызстан дегенди билбейт экенмин. Чашты жибитип алып, Нетук эми мастерок сыяктуу 3 бурчтук устары менен кырып кирди. Мурдунан кинкилде ырдап, баланы тегеленип, өзүнчө эле муукумуганып иштеп жатты. Мынакей деди, бир кезде ал башың бышкан коондой болуп калды. Бирок мен коонду кинодон эле көргөм, силерде коон деген болобу? Болот, деди Адилет, алаканы менен башын сыйпалап. Адилет өйдө туруп, чач тараштын күзгүсүнө каранды эле, өзүнүн кебетесин көрө коюп, беттери капыстан дуу дей түштү. Андан соң ушул храмда кумурскадай кыбырап жүргөн миңдеген адамдарга дароо оп-окшош болуп калганына таңыркап, бир далайга күзгүдөн көзүн ала албай турду. Капкара чачтарын тасырайта алып салгандан кийин баланын музоо кирпик чоң көздөрү ого бетер алайып, кирпиктери ого бетер терең чөгүп, ого бетер муңайым карап калгансыйт. Баягы эле Дей Адилетти ээрчитип алып, экинчи кабатка алып чыкты дагы. Ичи китептерге толгон бир бөлмөгө киргизди. Лама Цу бул баланын атын таап келүүгө жиберди, деди Дей бөлмөдө отурган монахка. Адилет бөлмөгө кирбей ооздук алган эле. Кызыкканынан акырын кирип, ичкериге баш бакты. Сары көйнөкчө монах бир чоң китепти барактап аткан экен. Китептеги астрологиялык маалыматтарды ал Дей берген кагаздагы жазууларга салыштырып карап атты. О, деди, бир кезде монах сөөмөйүн көтөрүп, анан дароо Адилетке жүзүн бурду. Сириус багымында төрөлгөн бала турбайбы? Аты мынакей? Маниясо. Өтө ыйык аттардын бири. Көтөрө аласыңбы? Тибетче берген суроого Адилет түшүнө алган жок. Ошон үчүн унчукпай жылмайып койду. Маниясо? Деди ал өзүнүн жаңы атын ичинен кайталап. Маниясо? Тамак жей турган жайыңды көрсөтөм. Андан кийин окуу ордуңа барасың. Дей эми Маниясону андан ары ээрчитип жөнөдү. Бала бу сапар эң эле оңтой басып баратты. Биринчиден чачы жок, экинчиден кийген кийимдери балбырайт, шөлбүрөйт, кадим жылаңач кетип бараткансыйт. Жан жакада тургандардын баардыгы бу кайдан келген шумдук деп тиктегенсийт. Болгондо да идиш аяк буюм теримдерин бир пакетке салып көтөрүп алган. Анысы баскан сайын кылдырт этет. Акыры жүрүп эң башталгыч классты таап келишти. Ичинде жапыз столдор, анан отура турган 2 кабат калың жаздыктар. 10 чактадай бала бир нерсе жазып отурушат. Алды жакта кара такта илинип, мугалим болсо балдардын арт жагында нары бери басып жүргөн экен. Маниясо, деди Адилет мугалимге кол коошуруп. Бирок мугалим ханзуча сүйлөп туруп алды. Көрсө, бу Кытай тилинде уюшулган башталгыч класс экен. Маниясо англис тилинде сурайт. Мугалим түшүнбөйт. Дей болсо баланы эшиктен киргизе коюп эле жылт койгон. Мугалим ошого жини келип атты окшойт. Ханзуча бек-бек сүйлөнүп, артында чуучун баланы ээрчитип алып, өз классын таап берди. Ал жерде көбүнчө индус балдары отурарын байкады. Маниясо. Кара кызыл жүздүү, шуру боолу, кызыл топуча мугалим дагы индус окшоду. Англис тилин көмөкөйлөп, жумшак сүйлөп, жаңы балага бир топко орун тандады. Алды жаккабы же артка отурганды каалайсызбы, деди. Ал Маниясого жылмайып. Ортого отурсам болобу, деди бала. Окей, сиздин орточул экениңизди байкадым. Отуруңуз, бизде орун көп, болгону азырынча 6 бала бир класста окуйсуңар. Маниясо ортоңку катардагы эң четки орунга барып орун алды. Бүгүнчө сиз менен иштей албайм. Тим гана угуп отуруңуз. Эмне түшүнгөнүңүздү эртең айтып бересиз. Ушинтип айткандан кийин мугалим Маниясодон алыстап кетти дагы экинчи жанына келген жок. Сабак астрологиянын негиздери боюнча эле
Жахан храмынын иш күнү түн ортосунда башталат. Маниясо окуган классты англистер деп коюшат экен. Ошол 6 бала чогуусу менен бир бөлмөгө жата турган болушкан. Билген балдардын айтымында бул жер храмдагы эң суук бөлмө. Себеби дубалдары таш, астыда таш, шыбы гана эмне экени белгисиз. Кытайдын аскерлери жата турган темир керебеттердин үстүндө 3 жаздыкты катар тизип туруп, жеңил төшөк жамынып жаткан адам чынында эле оңойлук менен жылый турган эмес. Ошентсе да Маниясо качан уктап кеткен эсинде жок. Бир маалда капкараңгы түндө капталына тийген муштан улам ойгонуп кетти. Тез тургун, табынуу залына, деди класстын эң улуусу сыяктанган индус баланын үнү чайылдап. Андан ары кимди ким көрдү, дүбүр дабыр болушуп, алты жерде уйкулуу көздөрү менен кийине башташты. Берки балдардын айтуусу менен Маниясо да ич кийимсиз жылаңаш жаткан. Анткени ошондо гана денеге жыт жыбыр жолобой таза болот экен. Тибеттин таза, кургак абасынын касиети мына ушунда. Балдар 3-дөн 1-кабатка дабырап түшүп бараткан элдерге кошулуп, чоң табынуу залына киришти. Залдын жыты аңкып, жүздөгөн табын чөйчөктөрдөгү күйгөн жыпар чөптөрдүн түтүнү шыпка көтөрүлүп, дубалды бойлой катар турган ыйыктардын айкелдери билинээр билинбес ыргалып турган сыйт. Муну Ясонун аракети эле өз балдарынан адашып калбоодо. Манактар менен окуучулар болсо ар ким өз ордун мурдатан билгендиктен шарт өтүп барып, жаздыктарына мандаш уруп отурушууда. Узун залдын башынан аягына созулган 5-6 катар эл бетме бет болушуп жайгашууда. Ошол тушта Маниясонун жанында индус мугалими Гуру Тилак капыстан пайда болду дагы. А дегенде табын, андан кийин билим ал дейт бизде. Бирок сиз азырынча классташтарыңыздын катарында унчукпай отура бериңиз. Кулагыңыз көнсүн. Киминдердин жана табын тексттерин жаттаган соң ырга кошуласыз. Маниясо Гуру айткандай үнсүз отуруп, залдагы өтө сүрдүү, күүлдөгөн 1 табынуу кийиминен угуп, денеси дүркүрөдү. Көбүнесе кырмызы, кызыл чапанчан жүздөгөн эркектердин күчтүү добушу табынуу залын титиретип, айнек терезелерди жарып кетчүдөй. Музыкалык аспаптар менен барабандардын коштоосундагы кийиминдин сүрү, анын жалгыз бир адамдын ички дүйнөсүнө жасаган зор басымы түндүн бир окумунда ого бетер сыйкыр чалып, ого бетер жүрөктөрдү толкундатат. Түнкү табын 1 саатча созулду. Андан соң бардыгы жай-жайына тарап кетишти. Англис классы болсо чогуусу менен келди дагы, ар ким өз төшөгүнө кулады. Эми таң саат 4кө дейре уйку. Андан кийин кайрадан ыргып турмай. Таңкы табынуу саат 4:15-те. Ал эми саат таңкы 5-те эртең мененки тамак. Маниясо таңкы табынуу убагында курсагы ушунчалык ачкандыктан 2 колу менен ичин кучактап отурду. Орто арада көзү илинип уктап да кетти. Эгер малдаш урунуп отурбаганда сөзсүз кулап түшмөк. Бала чоочуп ойгонгондо жыгылбай калганына сүйүндү. Акырын байкаса, индус балдар деле жыргатып бырдашпай үргүлөп отурушат. Бирок мунун баары көздөн жаздым калбайт экен. Кийин Гуру Тилак уктаган балдар храмдан чыгарылат деп катуу эскертти. Азыр болсо Маниясо сыяктуу эле залдагылардын баарысы тамактануучу жайга ат коюп баратышты. Англистер үчүн бөлүнгөн чоң залдагы бир бурч Кудайга шүгүр алыс эмес экен. 6 бала тез эле жайгашып тамакка киришти. Баягы эле арпа ундан жасалган цампа, май кошулган ысык чай, нан деген ыйык нерсе көздөн учат. Ал майрам гана күндөрү берилет имиш. Тамак жеп жаткан учурда ашкананын ичинде үн күчөткүч менен окулган лектордун добушу жаңырып турду. Көрсө да ушул 3 маал тамак учурунда Тибеттин ыйык китеби Танжурдан үзүндү ар дайым окулат экен. Тибет билим эрежеси боюнча
Бул китептин мазмуну жана маңызы адамдын рух дүйнөсүнө дал ушул тамак ичип аткан кезде эң жакшы сиңет. Ошондуктан залдагы адамдар өзгөчө шела деп аталган кенже окуучулар оозундагысын жай чайнап, бирок тамак жөнүндө таптакыр ойлонбой лектордун сөзүнө кулак түшүрүшү абзел. Маниясо бүгүн эч нерсе түшүнгөн жок. Анын сыңарында эле берки 5 англистагы эрежени бузуп, бул маалда жеп жаткан тамактары жөнүндө ойлоп отурушту. 112 томдук Канжур жана Танжур ыйык китептерин башка тилге которууга тыюу салынгандыктан, алардагы лама дин уламалары жөнүндө Гуру Тилак атайын сабак айтып түшүндүрмөкчү. Саат туура таңкы саат 6 дегенде бардык шелалар өз класстарында, өз жаздыктарында тыпыйып отурушту. Расписание боюнча саат 9-да бир танапис, андан соң дагы бир жолу таңкы же болбосо шашке тамак. Ошону менен түшкү саат 1ге дейре сабак, 1ден 2ге дейре тарбия жана түшкө чейин берилген үй тапшырмаларын аткаруу. Саат 3дөн баштап 1 саатка тыныгуу. Бул кезде сүйлөшүүгө, ойноого, атүгүл кыймылдоого тыюу салынат. Ар ким өз төшөгүндө былк этпей укташ керек. Маниясо биринчи күнү уктай алган жок. Анткени баланын эсин дүңгүрөткөн таң калыштуу нерселер ал күнү өтө көп эле. Бирок баары бир көздү жууп жатыш керек болчу. Саат 4дөн баштап кайрадан сабак. Мына ушул 5 саатка тынбай созулган мөөнөттү англис тилинде хел, тозок деп атап алгандарын Маниясого классташтар айтып беришти. Себеби бул учурда танаписта, тыныгууда, атүгүл дааратка чыгып келүүгө да уруксаат жок. Кимде ким бул танаписке көнбөсө, бузса катуу жазаланат. Оор жазаны ошол эле өтө жумшак, сылык деген Гуру Тилак өзү соп-сонун берип коет экен. Андайда ал жумшак эмес, таштан катуу, сылык эмес, кадимкидей орой боло калып, досканын жанында турган бамбук таякчаны колуна ала, кандайдыр бир циркачтык ыкма менен тентекти жонталаштыра берип калганын Маниясо бир эмес, бир нече жолу көрдү. Ошол эле замат ал жаза алган балага сиз деп урмат менен мамиле жасоого өтөт. Андай жазадан Маниясо да куру калган жок. Чыдабай баратканда дааратканага жүгүрүп барып келди да Гуру Тилактан дароо кечирим сурады. Гуру болсо биринчи жолу албетте кечирим суралууга болот, бирок жазаны баары бир аласыз деди да өз ордун көздөй бурула берген баланы жондон ары эки тартты. Башкаларды чапканда мындайды өмүрүмдө биринчи көргөн Маниясо таң калган. Бирок ички эле көрүнгөн солкулдак таякча этти канчалык оорутаарын билген эмес. Агачан өз башына келгенде жонун темир менен тиле чапкандай көзүнөн от чачырап, катуу онтоп жиберди дагы. Гуруну карап аябай таңыркады. Көздөрү алайып болгон ишке эч ишене албай далайга сенейип турду. Чын эле чаптыңызбы? Чаппай койсоңуз болбойбу? Мен кылмыш кылган жокмун го деген көз караш эле. Гуру ошону айттырбай билет көрүнөт. Туура кылмыш кылган жоксуз. Эгер кылмыш кылсаңыз, анда жаза таптакыр башка болмок, деди Маниясого сүйкөмдүү жылмайып. Башын чайкап, жонун сыйпалаган Маниясо ордунда отурган кезде ага жанындагы бала ачуулуу шыбырады. Кылмыш кылсаң да экинчи кечирим сурабай жүр, келе суу. Маниясо кошунасын карап үндебей калды. Бир күнү дене тарбия убагында бейтааныш манах басып келди дагы. Маниясону чакырып алды. Сиз жөндө Лама Цу мага көп нерсе айтып берди. Бул жердеги адистер астрологиялык төлгөңүздү толук ачып түшкөн окшойт. Ошондуктан тезинен үнүңүздү текшерүүнү мага тапшырышты. Манах баланы музыкалык аспаптар турган бөлмөгө ээрчитип келди дагы алаканын жайды. Карап көрүңүзчү, өз мекениңизде кайсыл аспапты ойночу элеңиз? Ойночу эмесмин. Анда ырдайсызбы? Хордо ырдачумун?
Бизге дал ушул керек. Бул жердеги табын убагында ырдай баштадыңызбы? Ырдай элекмин. Анда эмесе мен аспапта обон ойнойн. Сиз кошулуп ырдаңыз. Жалгыз ырдай албайм-ку, деди Маниясо оңтойсузданып. Мени менен кошо ырдасаңыз анда. Бөлмөдө кылгыяктын коштоосу менен эки үн жаңыра баштады. Манактына дегенде көзү жумулуу эле акырындап ачыла баштады. Бир кезде Маниясого ал акырайып карап калды. Сиздин үнүңүздү бул храмда менден башка эч ким уга элек беле? Жок. Анда дагы ырдайбыз, катуураак. Кана, кеттик. Маниясонун жалгыз өзүн калтырды. Дал ошол кезде манах терезедеги гүлдөрдү, стол үстүндөгү буюмдарды карап, жүзү албырып, өзү аябай толкунданып чыкты. Бир маалда кыягын токтотуп, сиз эч кайда кетпей, мени күтүп туруңуз, деди да сыртка жүгүрүп чыгып кетти. Аздан кийин ал Лама Цууну жана дагы эки манакты ээрчитип келди. Лама Цуу өтө жайдар экен. Ал Маниясонун кол коошуруп берген саламын алды дагы баланы ийинден кучактады. Үнүңүздү калычы, деди. Ал калгандарга баш ийкеп. Манактар өзгөчө устаты Лама Цуу эмне үчүн мынчалык кызыга түшкөнүн Маниясо түшүнгөн жок. Бирок үнүнүн болушунча табын гимнин баш жагын созуп берди. Ал өзү деле билчү, үнү каргылыраак, өтө деле кооз эмес, кээде кандайдыр бир каз өрдөктүн үнүнө окшоп какылдап кетчү. Аңыр үн деп хордогу балдар ага ат коюп шылдыңдашчу. Эми ошол аңыр үнгө жахан храмынын эң зобололуу ламасы Цу өзү баш болуп кызыгып таңыркап атышканын бала таптакыр түшүнгөн жок. Гүлдөр, буюмдар ыргалып атат сиз ырдаганда. Демек, сиздин үндү кабыл алып тосуп атышат. Мурунку өткөн өмүрүңүздө бул храмда болгон экенсиз. Үнүңүз бул храмга тааныш тура. Демек, сиз урматтуу Маниясо, мурда жашап өткөн бир касиеттүү адамдын кайра жаралган реинкарнациясы экенсиз. Балким мурда эле белгилүү лама болгонсуз. Муну сүйлөп аткан, музыка сабагын берген адис сары чапанчан манах эле. Далай Цуу акырын кол көтөрүп, анын сөзүн токтотту дагы мындай деди. Уулум Ясо, киминди толук үйрөнгүчө, сиз мына ушул класска түшкү 1 саат убактыңызды сарп кылыңыз. Мына бул музыкант сиз менен жеке иштейт. Маниясонун храмдагы алгачкы күндөрү түш сыяктуу эле өтүп жатты. Азырынча ал толук бойдон жетекте, ким кай жака бас десе басат, отур десе отурат. Бирок дагы эле сабактардын көбүндө угуучу гана үй тапшырма ала элек. Эң негизгиси алдыга чыгып, мугалимдин суроосуна жооп бере элек. Анткени менен ал башка балдардын окуу түйшүгүн көрүп жатты. Бир тыным алган окуучу жок. Бардыгы тең, балалык ойноок мүнөздөн ажырап, түбөлүк түйшүктү башына үйгөн чоң кишилерден бетер. Кабактары салыңкы, мүнөздөрү токтоп, жүздөрү кабатыр. Бардыгы тең үй тапшырмаларын аткаруу азабында. Анткени үй тапшырма деген ар бир балага өзүнчө берилет, бири-бириникине окшобойт. Ошого карабай кээде ойною кеткен, түртүшө кеткен, атүгүл чекелеше кеткен учурлар болбой койбойт экен. Музыка сабагынан чыгып келатып, Маниясо бир сапар тентек кылып аткан балдарга туш болду. Өзү курдуу 5-6 шеле курсант бир кичинекей окуучуну ортого алып мазактап жатканын байкады. Дал даараткандан чыга беришинде кичинекей бала ак сөөк тукумунан экени билинип, өтө эле назик, сылык сыяктанды. Улуу Йог Миларепа жалаң эле дарылоо менен эмес, ал жалаң өзүнүн үнү менен дагы сыркоолууларды айыктырган. Айтылып калган айыңдарга караганда, анын ыры, шаңшыган үнү менен эмеле өлгөн кишини кайра тирилтип алчу экен. Кандай болгон күндө да улуу Миларепанын кайра жаратылышын адамзат күтүп жүргөн. Ошого татыктуу боло аласызбы же жокпу? Эми ал сиздин өзүңүздөн.
талықпаған емгек, билим, эч тынымсыз окуу гана сизди керектүү бийиктикке көтөрүп чыга алат. Мен храмдагылардын бардыгына жарыя бердим. Сиздин бейкүнөө экениңизди алар эсепке алышат. Бирок класстагы балдарыңыздан өч алам деп аракет кылбаңыз. Алар да сизге мындан ары тийишпейт. Менин өтүнүчүм, бүгүн кечте бөлмөңүзгө барып, Танчур китебиндеги антты аларга дагы кайталап бериңиз. Ар бир шеле сиздин мындан ары тирүү жанды өлтүрбөй турганыңызга бекем ишенгидей болуш керек. Ансыз алар менен бир бөлмөдө жашоого мүмкүн эмес. Маниясо устатынын сөзүн үндөбөстөн угуп болду дагы акырында башын көтөрдү. Макул, ошентейин. Баштапкы класста 3 жылда окуп бүтчү көлөмдү сиз 1 жылда өтүшүңүз керек. Ага күчүңүз жетээрин билдик. Ошондон кийин сиз биротоло менин классыма өтөсүз. Бардыгы канча жыл окуйм ата? Лама Цу күлүп жиберди. Ал билген дал ушул суроо алыстан келген баланы кыйнап жүргөнүн. Мекениңизди, ата-энеңизди сагынганыңыз акыры өтүп кетет. Ага көп убакыттын кереги жок. Ошон үчүн кабатыр болбоңуз. Окуунун мөөнөтү болсо, жаланганы өзүңүздөн, анткени билимдин чеги болбойт эмеспи? Маниясо Лама Суунун жообуна түшүнгөн жок. Ошон үчүн башын көтөрүп устатына карады. Түшүнгөн жоксузбу? Силерде жогорку окуу жайлары негизинен 5 жыл окутат. Андан кийин аспирантура, докторантура дегендер бар эмеспи? Бизде деле дал ошол сыяктуу. Баса мына сиздин бул жердеги агаңыз Бишкектеги университетти бүтүп алып, бул жака илимин улантканы келбедиби? Ал качан илимин жазып бүтөт белгисиз. Сиздики да ошондой. Улуу Миларепа өткөн өмүрүндө көп нерсеге жетишпей калган. Ошолорго сиз жетишишиңиз керек. Реинкарнациянын негизги сыры ушунда. Адам улам кийинки жаралышында мурунку жетишкендиктерин өнүктүрүп улоо керек. Ошентип отуруп, ал акырында улуу архат даражасына өсүп жетет. Жан дүйнөсү башка, өзүнө такыр окшобогон балдар менен бир бөлмөдө жашап жатканын Маниясо эми гана түшүндү. Ал түгүл, катуу коркуп калды. Ошондуктан Дей аны ээрчитип бөлмөсүнө кайра алып келатканда мындай деди. Кайрадан койнума жылаан салып ийси, эмне кылам? Андай жин оюнду булар эми жасабайт. Коркпо, бирок билип кой, жылаан же бака койнуңа кирсе, ал байлык. Андай байлыктын мага кереги жок. Ошону айтып койсоңуз балдарга. Дей өзү төмөнкү ичиндеги сары чапанчан манах болгон менен Лама Суунун эң жакшы көргөн жардамчысы катары храмда бир топ кадыры бар жигит эле. Анын эң негизги сапаты чынчылдыгы, кызматына тактыгы, анан дагы эч нерседен жалтанбай түз сүйлөгөнү. Храмдагылар дагы мансап кубалайт. Ар бир кичинекей шеле чоңойгондо траппа, андан соң лама же аббат болгусу келет. Кызмат боюнча андан ары мансап көксөгөндөр панчен лама, түгүл далай ламалыкты көксөсө керек. Ал эми талант касиетине ээ болгондор үчүн олуялык, башкача айтканда архат даражасы эң бийик. Бирок мына ушул тепкичтерди ачык айтып көксөө, ага чыканак менен түртүшүп аракет кылуу өтө уят нерсе. Дейде бир кыйла билим деле бар. Эгер Лама Цу кааласа, ага азыркысынан жогорураак даража берип деле коймок. Негедир ошону Дей өзү да, Лама да элесе албайт. Ошон үчүн сары чапанчан Дей дайыма сары чапанчан. Мырзалар, мынакей алыскы мусулман өлкөсүнөн окуйм деп келген мейманыңарды кайрадан алып келдим. Денесиндеги силер салган көгала тактар али кетелек. Эгер ошол тактарга дагы бир жаңысы кошула турган болсо, храмдын эшиги ачык. Ким каалайт окуудан кетишти? Айткыла, ким каалайт? Дей балдардын ар бирин кекетип чыкты эле, бешөө тең баштарын чайкашты.
анда эмес уккулат. Азыр Маниясо алдыңарда анып берет. Маниясо өзүн тепкилеген балдарга канчалык өчү кайнап турса дагы билгиспестен мурдатан даярдап алган көзүм жарык дүйнөнү көрүп, буттарым катуу жерди басып тургучакты. Адамдарга, жан жаныбарларга, канаттуу куштарга, курт кумурскаларга, өзүмө окшогон тирүү жандыкка кыянаттык кылбайм деген жазуусун күңкүлдөп окуп берди. Лама Цу сага ыраазы болот деди, дей анын ийнине колун коюп. А бирок жылаанды өлтүрүп койбодубу деди. Балдардын атаманы Жабва. Силер уктап аткан адамдын койнуна муздак жылаан салып ийип чоочутпаганда, ал кара чаар досуңар өз койнуңарда эркелеп жүрө бермек? Лама Цу айтты. Маниясодо күнөө жок деп уктуңарбы? Балдар уктук деп айтышкан жок, бирок унчукпай жер карашты. Дем алыш күнү Маниясо денетария сабактарынан жана тоого барып дары чөптөрдү терүү жумушунан бошотулду. Лама Цу көпкө кыйналып отуруп, агасы Таштан менен жолугушууга араңдан зорго уруксаат берди. Бирок бала храмдан чыгып баратканда катуу эскертти. Маниясо башын ийкеген сыяктанды. Андан башка ишарат күтүш мүмкүн эмес эле, себеби бала али да оор акыбалда жаткан. Ошондон туура бир жума өткөндөн кийин гана Маниясо Лама Цунун жеке дарылануучу бөлмөсүндө жалгыз жатканын түшүндү окшойт. Анткени бүгүн устатынын үнүн даана укту. Мына эми кан басымың ордуна келди. Аны билиш үчүн билегиңди өзүңдүн чыкыйыңа басып көрсөң болот, деди. Цу баланын жүзүнө үңүлүп. Маниясо устат айткандай кылып көрүп, жылмайды. Ата, деди. Андан соң бала биринчи жолу устатына ата деген сөз менен кайрылып, мени храмдан кууп салышабы деп. Лама Цу балага жакын басып келди. Бул маселе азыр талаш. Мен сиз менен сүйлөшүшүм керек. Көп нерсени тактайлы, андан кийин чечебиз. А бүгүн туруп баскыңыз келсе, бөлмөнүн ичинде баса бериңиз, бирок сыртка чыкпаңыз. Жылаанды өлтүргөнүңүз үчүн сизди дагы жазалайбыз деп күтүп жүргөндөр болушу мүмкүн. Маниясону адегенде Лама Цу жалгыз өзү гана дарылоочу экинчи жумага кеткенде бул ишке Дейди койду. Дей балага досундай болуп калган болчу. Бирок жылаан өлтүргөндөн кийин ал дагы чоочуркагансып Маниясону шектүү карап калды. Силерде топозду же жылкыны атайлап өлтүрүп анан этин жейби, деди. Ал бир жолу Маниясону алая карап. Маниясо жооп бере албай такалып турду. Анткени кокусунан жылаан өлтүргөн үчүн эле мыкаа чатка конуп, храмдан куулган араң турса, анан топоз менен жылкыны союп жейбиз дегени кандай болор эле? Оңбой калмак. Ошондуктан бала жаратына шылтап онтолоду. Аңгыча башына бир ой келе түштү. Бизде жылаан үйгө кирип келсе алдына сүт, айран чачат, деди, кыргыз эл жомокторунан окуганын эстей коюп. Дей буга абдан таңыркады. Бизде да ошондой окшош турбайбы? Анан өлтүрбөй эле койсоң болмок. Коркуп кеттим. Жылаан кайра келип мени чагып алат го деп. Эми мени храмдан чыгарышабы? Аны билбейм. Лама Цу айт. Эгер күнөөң жок болсо ал кечирет, күнөөң болсо эч качан кечирбейт. Бул храмда Лама Цу кандай айтса баардык ошондой болот. Эртеси эле Дей аны Лама Цунун илимий иш бөлмөсүнө ээрчитип барды. Мурда Маниясо кирип жүргөндөн башка бөлмө экен. Лама Цу өзүнүн табынуу жайынан чыга элек болгондуктан Маниясо бөлмөнүн дубалдарына боек менен тартылган кээси жибек полотнолорго түшүрүлгөн сүрөттөрдү карап турду. Жалгыз айнек столдун үстү толо журналдар, китептер, жалпылдаган статуэткалар, жазылган кагаздар. Айнек графигинде балпайган гүлдесте. Маниясо акырын кол тийгизип көрсө, гүлдөр кагаз экен. Маниясонун көз алдына шуула кыз келди. Анын колундагы гүл кагаз эмес эле. Мен кечээ күнү сиздин агаңыз менен сүйлөштүм деген.
Лама Цунун үні балаға қапыстан оғылды. Ал артына жалп бұрылып, ұстатына қол қоушырды. Ағаңыз сізді көрігі ұрықсат сұрадылы, бер алған жоқмын. Егер бары жақшы болсы, емдегі жұмада көрішөрсіңір. Рахмат ата, таштанбай кеме, мен өзім барып жолықсам болуы? Болып? Рахмат ата, таштанбай кеңіз терең ойланған илимпоз адам екен. Анын айтуысында сіз эч убакта жылаан өлтүрмек эмессиз. Демек чоочуп кетип, корккондон бул ишке барганыңызга ишенгим келди. Атайлап эмес, капилет болгон ишке кечирим. Бирок Танчур, Ганчур Тибеттин дин илиминин китептеринде ар бири 112 томдон турган китебинин 10 главасында жан жаныбарларга кандай мамиле кылуунун эрежелери жазылган. Ал жерде ант берүүнүн тексти да бар. Ошолорду жакшылап окуп туруп, анттын эрежесин жаттап, анан мага айтып берсеңиз деген өтүнүчүм бар. Ошондон кийин сүйлөшөлү. Лама Цу таптакыр мурдакыдай эмес. Маниясого жылдызын төкпөй сустайып турду. Мунун өзү Маниясого оңбогондой катуу тийип атты. Кечээ эле, атүгүл жаңжал окуядан кийин деле устаты ата мээримин төгүп турбады беле. А бүгүн кара. Дей туп-туура билет экен. Бардыгы Лама Цу айткандай болду. Маниясо Танчур китебиндеги эрежелердин англисчеге кыскартып которулганын окуп келип, андан кийин анттын мазмунун кайталап айтып берген соң, улуу Лама балага мунапыс берди. Мындан ары дагы баскан жолуңуздун бардыгы татаал болот уулум. Мына ушул жерден мен сизге өтө олуттуу бир ачылышты угузайын. Өткөндө сиздин үнүңүздү уккандан баштап храмдын атайын илимий тобу сиздин астрологиялык таржымалыңызды кайрадан терең изилдеп чыгышты. Ошонун жыйынтыгын угузайын. Сиз мындан 10 кылым мурда жашап өткөн улуу Тибет йогу, акын жана төкмөрчү Миларепанын, европалыктар Азиянын Сократы деп аталган Тибеттин улуу йогу, акыны, ламаизмдин ири өкүлү, биздин заманга чейинки 2 кылымда жашап өткөн Миларепанын кайра жаралган реинкарнациясы деп табылдыңыз. Жан дүйнөңүз, үнүңүз, каныңыз, акылыңыз, сезимдериңиз, эң кызыгы сырткы келбетиңиз бүт ошол улуу адамдыкы. Бирок тилекке каршы тарбияңыз гана башкача болуп калган. Ошон үчүн мен сизге эскерттим. 10 жашка дейре башка чөйрөдө өсүп калганыңыз үчүн мындан аркы ар бир баскан кадамыңыз кыйын болот деп. Бирок кыйынчылыкты жеңүү Лама жолундагы жаш жигиттин эң негизги максаты экенин сиз түшүндүңүз да, туурабы? Маниясо башын ийкеди. Лама Цудан бир нерсе сурагысы келип, бирок сурай албай отурду. Муштаган, кулагынан чойгон, бутка тепкендерге эч жооп кыла албай, колдору менен жазганымыш болгондон башка айласы жок. Баланын кантип ошого чыдап жатканы белгисиз. Же качып кетпей, кичинекей макулук. Бул жердеги эң маанилүү эрежелердин бири кыйынчылыкка чыдоо. Бирок мындай тепкилөөгө, мазактоого чыдаш кантип болсун? Ким билет, балким бул чемелдей өзү башынан ошондой тарбия алгандыр. Сени бирөөлөр бейгүнөө уруп согуп жатса деле чыдап тура бер. Акыры күнөөлүүлөр өз жазасын алат деген Лама насаатында тарбияланган немедир. Айтор бала бир кезде эти ооруганына чыдай албай турган болду. Ага дагы карабай чоң немелер. Бай өртөк турбайбы? Койругун жулуп коелучу дешип, тигини кордой бериштеле. Эй, ымтыраган чимкирик, жол бербейсиңби буларга? Өзүңдү коргой албасаң, кийин сен кимге адилеттик алып бере аласың деген бир манактын үнү чыкты арка жактан. Көрсө ал Дей экен. Ошондо бир күтүлбөгөн окуя болду. Дейди бир карап алды дагы кичинекей шеле чыйрала түштү. Боксердин турпатын ала коюп, өзүн аябай мазактап жаткан ортодогу балага бир секирип, колунун сырты менен моюнга чаап чыкты. Калгандары ооз ачпай далдырап калышты. Болгону бир гана бала кете баштаган кичинекей шелеге катылмак болгондо, ал дагы кокого бир тежеп жерге кулады. Эй бала,
Сен адам турбайсыңбы деп, Дей кыйкырып жиберди аңкыча. Көрдүңбү, кандай азамат экен деди. Ал карап эле турган Маниясого кичинекейди көрсөтүп. Аңкыча чоң балдар качып жок болушту. Уулум, сенин акылың канча экенин билбейм, бирок кол күрөшкө мыкты өнөрүң бар экен. Сен эми ушул өнөрүңдү жамандыкка эмес, дайыма жакшылыкка жумшап жүр. Мына бул балдар өтө тентек эле, эми сага эч убакта катталбайт, бирок булар башкаларды кордошу мүмкүн. Эгер ошентсе, сен сазайын бере бер. Адилеттик сен жакта болот. Дей кичинекей шеленин башынан сылады дагы Маниясого көзүн кысты. Аны бир жашыруун сыр айтчуудай болуп, бири чакырып алды. Маниясо, мен азыр эле Лама суудан келатам. Ал сени эртең менен өзүнүн бөлмөсүндө күтөт. Мен сага барып, ээрчитип жүрбөйүн, өзүң эле бар. Качан барышым керек? Убакыт жок да. Эртең мененки табынуудан кийин бар. Жетишпейм да. Эй, маңыз турбайсыңбы? Болуптур, мен өзүм ээрчитип барам. Бирок эртең менен мен жарыкты күйгүзгөндө дароо ойгон. Капталга бирди жемейинче ойгонбойт экенсиң. Макул. Маниясо кечинде төшөгүнө жатаар менен таштанбай экесин эстеди. Андан эмнегедир таптакыр кабар жок. Телефон аркылуу Бишкек менен сүйлөшөм деди эле. Сүйлөштүбү же жокпу? Эгер сүйлөшсө, атасы менен апасы эмне деп айтты экен? Окусун дедиби же окубай эле келе берсин дедиби? Айтор ошолорду билиш керек эле. Күндүз болсо, булар жөнүндө ойлоого чолоо жок. Эртең менен Лама сууга барыш керек. Ал эмнени айтаар экен? Балким ал, уулум, ата энеңден кабар келди. Окубасын дептир деп, эртең Бишкекке жөнөтүп жибереби? Ал жакта болсо, шуула күтүп жүрөт. Адилетти. Барып эле ал кызга, мен Адилет эмесмин, мен Маниясомун деп шуулага кол сунса, ал эмне дээр эле? Адилет кыздын элесин көз алдына кармап, жылмайган бойдон уктап кетти. Канча убакыт өткөнүн билбейт, бир кезде эле кулагына чуру-чуу түшүп, шарактаган күлкүлөр угулду. Аңкыча чала ойгонкон Маниясо мойнуна бир муздак нерсе оролуп атканын сезет. Чуучуп кетип, апчып алса жылаан, так орто чеңден кармаган экен, башы соймуңдоп кайрадан баланын билегине ороло кетти. Маниясо бакырып ийди дагы, жылаанды полго бир чапты. Ал боюнча калбай, төшөгүнөн атып турган бойдон эси ой түшкөн жылаандын дал башын согончоктоп безип ийди. Эй, өлтүргүч, сен мыкаачысың. Сени храмдан кубалаш керек. Кармагыла, жазасын алсын. Жанатан күлүп шылдыңдап аткан классташтары бир паста Маниясону тепкилеп жиберишти. Адегенде бир топ каршылык көрсөткөн Маниясо акыры полго жығылып түшүп, өлгөн жылаандын жанында канжалап жатты. Күтүлбөгөн бул окуя эртеси эле бүткүл храмга угулуп, чоң жаңжалга айлана турган болду. Маниясо храмдан кубулуш керек, анткени жылаан өлтүрдү. Тирүү жандыкты атайлап өлтүрүү Лама дининде эң чоң күнөө. Ал тургай тибеттиктер малды союп жешпейт. Кырсыктан өлгөн гана малдын этин тамакка пайдаланышат. А жылаан, бака, коңуздар өтө эле аялуу жаныбарлар болуп эсептелет. Маниясо сабагандар өздөрү көтөрүп жаткырып койгон өзүнүн төшөгүндө эс учу жок жатты. Ал эми анын классташтары болсо өлгөн жылаанды көтөрүп алышып, храмдын эң башкы ламасы Панчен Лама Делиге чейин барышты. Балдарды баштап жүргөн индус баланын аты Жавва. Класстагы жашы да чоң, булчуңу да күчтүү. Астрологиялык картасы боюнча ал дагы мурунку бир заманда жашап өткөн Ламанын кайра тирүү жаралышы деген атакка конгон өзгөчө бала эле. Жавва баштаган балдардын бүткүл аракети адам баласы жасаган эң чоң күнөөкөр тирүү жылаанды түптүз эле алардын көзүнчө өлтүрүп жиберген кайдагы бир аты жыты белгисиз мыкаачы Маниясо деген немени Лама мыйзамы боюнча оор жазага тартыш болду. Ага караганда уктап жаткан адамдын койнуна жылаан салып жибериши бул балдар үчүн ашып эле кетсе кумурсканы алаканга салып койгондой жеңил тамаша. Андай тамаша түккө да турбас. Жанына кимдир бирөөнүн келип отурган жеңил шоокуму угулганда Маниясо көзүн ачты. Бирок ким экенин ажыратып биле алган жок. Уулум Ясо.
Seni мен өз бөлмөмө алып кетейин деп келдим. Азыр сени көтөрүп жөнөшөт. Каршы болбогон макулбу? Уулум, Ясу, сиз биякта окуй тургандыгыңыз тууралуу чечим кабыл алгансыз. Бул чечимге агаңыз таасир этпейт деп ишенем. Баланын астрологиялык таржымалын билбегендер көп убакта окууга жолтоо болот. Бирок сиз улуу Миларепа жөнүндө эч кимге айтууга тийиш эмессиз. Мен сизди сөзүндө турган эрки бекем адам деп ишенем. Ошон үчүн гана улук саат берем. Чынында бизде окуунун 1-жылында окуучуга ата-энеси же туугандары менен көрүшүүгө тыюу салынган. Силер ал тартиптин мааниси эмнеде экенин азырынча түшүнбөйсүңөр. Ошон үчүн сизге ырайым кылдык. Кечки табынуу убагында жолугабыз. Маньясу храмдын дарбазасынан чыкканда чынында эле камалган тордон эркиндикке чыккандай жүгүрүп жөнөдү. Таштан мейманканада экен. Ой, Адилет, деди ал инисин кучактай калып, бооруна кысып. Эмнеге окшоп калгансың? Адилет көпкө дейре байкесинин кучагынан чыкпай өрөп көптүрдү. Баланын ызасы да, сагынычы да баарысы бирге келип көздөрүнө жаш толуп, бирок ыйлай албай муунуп калчылдады. Кой антпе, сен чоң жигитсиң да, Адилет. Бала акыры байкесинин кучагынан чыкты дагы керебетке шалак этип боюн таштады. Мен Адилет эмесмин, Маньясомун, деди ал көздөрүнө толгон жашты аргасыз сүртүп. Маньясо? Сонун ат беришкен турбайбы? Таштан ошентип баланын көңүлүн убактылуу көтөргүсү келди. Эмнеси сонун? Адилет таарынкансып сурады. Ману деген буларда биздин адам сыяктуу биринчи жаралган адам. Ясо болсо, Бишкек менен сүйлөштүңбү, байке? Сүйлөштүм. Сенин окууга өткөнүңө кубанып жатышат. Башка эч нерсе айткан жоксуңбу? Апам кандай экен? Айткан жокмун. Анткени адегенде экөөбүз чечели. Сени чыдамсыз күтүп атам. Мен ойлогом, сен бияктан 5 жылча окуп, Тибет доктору болуп алып, кайра элиңе кайтып барасың деп. А көрсө булар бир кирген адамды кайра чыгарбайт го сыягы. Кандай дейсиң? Менин элим кайсы? Кыргыздарда кайсы болмогон? Булар менин элим, сенин элиң дебейт экен. Кандай десе буларың ошондой дей берсин. Ал өздөрүнүн көйгөйү. А биз экөөбүз катуу ойлонолу. Мен сени окууга өт деп кыстап, бияка алып келип алып, же үй бүлө, же бала күтпөй, дүйнөдөн кечил өткүдөй, сен биротоло булардын кишиси эмессиң да. Мен булардын кишиси экен, байке. Тамаша кылба. Мен булардын кишиси экен, байке, бирок калганын айта албайм. Эмнени айта албайсың? Айтсаң, эмнени айта албай турасың? Тыюу салыштыбы? Байке, сураба. Эмнеге сурабайм? Али маселе биротоло чечиле элек. Окуйсуңбу же окубайсыңбы, ошону чечиш керек адегенде. Адилет агасынын кабак алдынан тымызын карап коюп ойлонуп отурду дагы акырын унчукту. Атам мени дайыма артык баш керексиз деп тилдечү эмес беле? Таштан тайсалдай түштү. Эмне жооп айтарын дароо таба албады. Атаңа таарындыңбы? Атаң деген сүйлөй берет да. Таарынган жокмун. Анан эмне? Атам туура айтыптыр. Былжыраба, Адик. Таарынычыңды атаңдан чыгарба. Атам туура айтыптыр, байке. Сен адатыңча көк мелтейлигиңди карматканы турасың го. Бирок бул жерден карматпа. Өмүр бою храмда камалып каласың. Ошону унутпа. Атам туура айтыптыр, байке. Мен сага 3 жолу кайталадым. Таштан 2 тизесин чаап жиберип, керебеттен турду дагы. Тамеки пачкасын апчып алып сыртка чыгып кетти. Ал ачуу түтүндөн аптыга соруп алып, кайра кирсе иниси баягы калыбынан былк этпей катып отурат. Сен доюрсуң деп кыйкырды таштан. Жалаң доюрлугуң үчүн 1 окуган мектебиңден чыккансың. Андан кийин еврей мектебинен чыкмаксың, эгер жылдыз эжең болбосо. Эми бул жерде доюрлугуңду карматпа. Бул жер деген бөтөн эл, бөлөк жер. Булар антип бөтөн эл, бөлөк жер дебейт экен. Адилет башын көтөрбөй, агасына күңкүлдө деле таштан ого бетер бакырды. Буларды эмне кыласың сен? Өз тагдырыңды чеч. Мен сени кечил болсун деп алып келген эмесмин бияка. Эгер андай болом десең, ата-энеңе бар дагы улук саат алып кел. Менин улук саат берүүгө акым жок. Болду, сөз бүттү. Мен сенин атаң же эниң эмесмин.
Таштан инисине өмүрүндө биринчи жолу кыжыры кайнап калчылдады. Адилет болсо өмүрүндө биринчи жолу агасына бооруп аяп отурду. Экөөнүн жаны башынан бир эле да. Экөө уялаш болбогон менен чогуу бир үйдө өсүп, боор эттери бир бүтүн болуп калганда, бала туугандык эмес, тутунгандыкы дегендей, бул баланы айзада тууса дагы буту баскандан баштап ал Таштанды ээрчип чоңойду. Таштан агасы да, атасы да сыяктуу бала бакчага, мектепке да колунан жетелеп алып барган ушул агасы метрикасы жок экен деп бала бакчага албай койгондо, Таштан 2 апта бою бакчанын залын кооздоп, дубалдарына сүрөт тартып берип атып алдырган болчу. Ошондон баштап ал Адилеттин билим алышына катуу аракет кылды. Эң обол эле англис тил мугалими менен ысык мамиле түзүп, кез-кези колунда болгон акчасын берип жүрүп, акыры мектепке бараарда Адилетти англисче эркин сүйлөп, эркин жаза турган кылып алган. Ошол өзү студент болуп жүрүп жетишкен чоң ийгилигин иниси аябай актаган. Анткени 1-ден 4-гө дейри классташтарын бардык сабактар боюнча алыс таштап, бул жолу 8-9 класстын билимине ээ болгон. Таштан байкеси терип жыйып келген көп китептерди талашып окуп жүрүп, өз алдынча көп нерсеге көзү канык. 2 класста экенинде эле класс аттатып 4-гө, анан 6-га көчүрүп окуталы дегенге баланын ата-энеси көнбөй, андан соң 1-ден баштап окуткан Жылдыз эжеи да адегенде көңүлсүп барып кийин макул болгон эмес. Акыры жүрүп Бишкектеги орус мектебинин кыргыз классында окуган Адилет ак менен караны ажырата баштагандан тартып, көбүнесе мектептеги адилетсиздикке көп жолу тушуккан соң көңүлү кайт болуп кеткен. Кече келе эчтемени этибар албай, кубалашып оюнуп жүргөн баланы курбулары сөөмөйү менен көргөзүп, керексиз деген атка кондурушкан. Балдар ал сөздү чоңдордон угат да, чоңдордун ичинен деле бул сөздүн төркүнү эмне экенин билгени билбегени бар. Бирок жакшы окуган баланы бир чети көрө албагандар көр сезим менен, айрымдар жактырышчу эмес. Анын үстүнө баланын көздөрү караган кишине сүрдөтүп турчу. Жашабай жатып караганы тим эле шилиңделетет деп көчөдөгү келин-кесектер кадимкидей ушак айын кылышчу. Балким ушул өңдүү нерселер себепчи болдубу Айтор Адилетти тезирээк Бишкектен башка жака алып чыгып кетүүнү Таштан көңүлүндө тымызын эңсеп калган. Жер которуу адамдын тагдырын өзгөртөт, бирок эми момундай торго чалынам деп Таштан кайдан ойлоптур? Шамбала деген сыйкыр сөз аны өзүнө тартып туруп албады беле? Эмне сүйлөбөйсүң, деди Таштан инисине сөз жаңыртып. Адилет болсо бутунун учун тиктеп унчукпай отурат. Бүгүн кечке бошсуңбу? Же азыр кетесиңби, деди Таштан. Кечке? Анда жүрө. Патала сарайын көрсөтүп келейин. Же тоого чыгасыңбы? Уктап алайынбы? Эмне уйкуң канбай жүрөбү? Адилет башын ийкеди дагы керебетке жата кетти. Таштан базардан өткөн жумада сатып келген 1,5 кило топоздун этинен кыргыз кесми жасоого киришти. Ошону менен ал бүгүн инисин конок кылмак. Адилет беймаалда катуу уктап, түшүндө шууланы көрүп жатты. Шуула экөө Тибеттин көк асманында каалыгып учуп жүрүшкөн экен. Сиздер белгилүү кыргыз эл жазуучусу Казат Акматовдун Архат романынын 1-томунун 2-бөлүмүн уктуңуздар. Чыгарманын уландысы кийинки чыгарылышта окуган Кипариса Сурахманова.